Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i ve mursalin. Seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme alimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Rabbi şrah lana sudurana ve yessir lana umurana ve hlul uqdeten min elsinetina yefqahu qawlana ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bu birinci bizim usul fiqhdagi birinci sabagımız bolip eseptiret. Ne üçün bu kitapты tanladık? Mabadiul usul bu Şeyh Palampuri degen, oşol indiyalık Deobandtagı şeyhtin nemesi. Salamu aleykum. Soğunuz. Kakraz Deobandtı şeyh kelip kaldığını eseriz. Oşol şeyhtin ne üçün bu kitabını tanlap atабыз degenin sebebini buyakta özü şeyhte aytıp etken. Antkeni buyakta aytat muqaddimasında. Бұл усул-i шаши дейт, азыр кездеги талабалардын деңгээлине бир аз оорураак келип калат дейт да. Анан ошондуктан бул усул-i шашиге бир мукаддима катары болуп берет. Негизи усул-i шаши окуп аткан болсоңуздар, көрүп атасыздар, ал жакта көбүнчө фуро жана жузият болгон маселелерге гана көп неме кылат да. Калбайт эрежелерди кээде мисалы үчүн студент окуп атканда кайсыл темада жүргөнүн эстен чыгарып коет. Ошондуктан биринчи могу эрежелерди жакшы сиңирип алып, андан кийин неме кылганда жакшы деп айтат шейх. Анан эми кыскача мукаддима кылып кетейик. Бизде белгилүү немелер усул фихтагы мадраса экиге бөлүнөт. Усул фихта мадраса экиге бөлүнөт. Мадрасатул мутакаллимин, анан мадрасатул фукаха болуп экиге бөлүнөт. Мадрасатул мутакаллимин дегенде тиги жумхур башка 3 мазхабтын бардыгы мадрасатул мутакаллимин болуп эсептелет. Ал эми биздики боло турган болсо мадрасатул фукаха болуп эсептелет. Биздикине фукаха деп аталат. Эми экөөнүн ортосунда фарк кандай десе, алар көбүнчө жалаң эле не усулдарга көбүрөөк көңүл бурат. Усулдарга көбүрөөк көңүл бурат. Анан эмне үчүн мутакаллим деп аталып калды десе, анткени жанагы акыйдадагы, илмул каламдагы кээ-бирки мабхастар, кээ-бирки маселелер ошол жакта изилденет да. Мисалы үчүн тахсин, такбих деген маселелер, вужубу шукрил мун'им, бизге неамат берип аткан затка неме шүгүр айтыш керекпи, айтпаш керекпи деген темаларга чейин козголуп кетет алардачы. Ошондуктан мутакаллим деп аталып калат. Ал эми бизде боло турганбызда көбүнчө фурооларга көбүрөөк көңүл бургандыктан биздин усул фихте карап көрөсүздөр. Дайыма бизде усул фихтеги китептерде фуроолар ушунчалык көп айтылат да. Бирок мутакаллимдерде анчалык айтылбайт. Мисалы үчүн хооско боло турганбызда бизде усул шаши деле канча 7-8 мисал алып келип берет. Манарда болсун, башкада болсун, ошондой бир нече мисалдар алып келет. Анан биздин немебиз эмне үчүн биздики ушундай болуп калды? Эмне үчүн биздин мадрасабыз фурооларга көбүрөөк көңүл буруп калды дегенде, анткени биздин имам Абу Ханифадан, же болбосо имам Аби Юсуф, имам Мухаммадтан бизге китеп жетип келген эмес да. Жетип келген эмес. Ал эми немеде боло турган болсо, мутакаллимдердин немесинде имам Шафи Рисале деген китебин жазган. Рисале деген китебин жазып, ошол китеби немеге жетип келген. Немеңизди өчүрүп аласыздар. Алар китеби бар болгондон кийин китебине таянып туруп, анан кийин не кылып атат? Алар биякта усулдарды дагы өнүктүрүп, анан кийин ошонун негизинде түшүнүп кетишип атат. Ал эми бизде боло турган болсо фуроолар гана айтылгандагы, ошол фурооларга эми усулдарды иштеп чыгыш керек. Фуроолардан маселелердин, жузият болгон маселелердин усулду чыгарыш керек болуп калат да. Ошондуктан биздики фурооларга көбүрөөк көңүл бурат. Анан мадрасатул мутакаллимин хакима алал фуро деп аталып калат. Алардын немеси фурооларга неме кылат, хаким болот. Булар фуроолардан таасирленбейт. Ал эми биздин мадрасабыз боло турган болсо, фуроолардан таасирленип турат. Бизде фуро хаким болуп эсептелет дагы, усулдар махкум болуп эсептелет. Ал эми тигилдерде боло турган болсо, мутакаллимдерде усулдар эмне болот экен? Хакиме, ал эми фуроолар махкум болуп эсептелет. Түшүнүктүрбү? Анан биздин өзгөчө биздин Ханафи китеби неме мазхабыбызда жазылган усул фикх китептер боло турган болсо, фақih неме муштахид ханафи деген неме даярдап чыгат да. Ал эми тигилерде боло турган болсо, муштахид мутлак любой башка неме болсун, баардыгын даярдап чыгып кете берет. Анан бул китептин негизги өзгөчөлүгү эмне дегенде, бул китеп негизи айттык биз кыскача китеп, бүт неме эрежелерин айтып өткөн. Анан имам Гозалийдин усул фикх туурасында айткан немеси бар. Жакшы сөзү бар. Афдалул улум, илимдердин эң жакшысы кайсы десе, масталаха алейхи ан-нақлу ван-нақлу. Немеңиздерди өчүрүп аласыздар иншалла. Микрофонду. Демек, масталаха алейхи аш-шар'у, же болбосо масталаха алейхи ан-нақлу ва-лақлу. Кээ-бир илимдер бар, только нақли жакка гана көңүл бурат. Кандай, мисалы үчүн илмул хадис сыяктуу. Хадис илимдери эмне? Только нақл. Ал жакта сиз тафаккур кылып неме кыла албайсыз.
Кээ бир илимдер бар, только акылый жакка көңүл бурат. Кандай? Мантык илими. Бул усул фих кандай дейт? Акылды дагы, накылды дагы экөөнүн ортосун бириктирген дейт да. Ошондуктан мунун артыкчылыгы ошондой дейт. Усул фих бул мусулмандарга берилген өзгөчө бир илим дейт да. Кудай Тааланын берген өзгөчө илим. Башка немелерде, диндерде мындай илим жок. Анан бизде неме деп коет? Усул фих деп коет. Усул деген эми белгилүү. Бизде усул кээде каваид, кээде адилля деген мааниде колдонулат. Анан фих дегенден максат бул жакта фахм дакик депти. Фахм дакик бир нерсенин жакшы, терең түшүнүүнү фих деп коебуз. Анан эми бул жакта немелер, тарифтер келет, немелер келет, ошолорго иншалла азыр сабактын немесине арасында токтолобуз иншалла. Китепке кирише берели анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи арада би ибадихи юср ва лам юрид бихим ал-уср. Демек, пенделеріне жеңілчілікті қалаған Аллаға мақтаулар болсын, аларға оршылықты қалауған. Вассалату вассаламу аля мен қала иннама бу'ithtum муяссирина ва лам туб'ату муассирина. Ушул сөзді айтқан затқа, пайғамбарыбызға салам салаваттар болсын. Ал не деп айтқан? Сіздер жеңілдетіш үшін жіберілгенсіңер, орындатыш үшін жөнөтүлгөн емессіңер дейді. Амма бa'д, эми ушул бa'д алхамдулиллахи вассалати, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага хамд айтып, пайғамбарыбызга салават айткандан кийин айтып атат. Фақад юдаррасу фил маақил ал-исламиyyati вал мадарис ал-арабия. Демек, ислами экотең маақилдере, тегиделе, экотең мадариси бир эле мааниде атф тафсир. Ислами медреселерде болсун, араби медреселерде болсун, бадин эң башында не окулат дейт? Юдаррасу усул аш-Шаши. Шейх Шашидин китеби окулат дейт фи усул фих илиминде. وهو كتاب ماتع نافع. Бул китеп кандай дейт? Пайдалуу, өтө мындай көркөм жазылган китеп дейт. Лакинна услубаху кадимун. Бирок мунун услубу, методикасы, жазылган методикасы ошол заманасында, өзүнүн заманасына ылайыктуу болгон дейт да. Азыркы муасыр заманбап болгон азыркы кездеги адамдарга көп ылайыктуу болбой калат дейт. Айтат. Ва абхатуху мунташира. Мунун немеси, бахстары, маселелери ар кандай жактан неме кылган, чачырап кеткен дейт. Бир иреттелген эмес, гойру мураттаба дейт. Иреттелген эмес дейт. Түшүнүңүздөрбү? Так, ва амфилатуху мутанаввиа. Ана мисалдарында дагы ар кандай мисалдарды алып келген, кээ бирки маселелер хилафи маселелер болуп кетет. Фа хуа, демек ошондой болгондон кийин, ва иза кана казалика фа фасиха болуп атат. Бизде фасиха бар да. Фа фасиха туфсих ан шартин муқаддар. Биякта муқаддар болгон шартты түшүндүрөт. Фа фасиха дегенибиз. Эгер ошондой боло турган болсо, алгандай абхастары, услуптары кодим болуп, эски болуп, бахстары чачырап кеткен болуп, мисалдары мутанавия болгондон кийин дейт. Андай болсо эмне болот экен? Фа хуа муртафиун ан мустава туллаб ал-вафидина ила al-madaris ad-diniya. Ошо медресеге келип окуйм деген студенттердин деңгээлине жогорурак турат дейт. Аларга оор келип калат дейт. Деңгээли ылайыктуу болбой калат дейт. Файқаси ал-мударрису фи тадрисихи муқасatan шадидatan да. Демек, ошол бул усул аш-Шашини окутуп аткан мугалим, бул усул аш-Шашини окутуп атканда балдарга түшүнүрө албай кыйынчылыкты баштан өткөрөт дейт. Же бала түшүнө албайт. Устаз түшүндүрөйүн десе, балдарга кайра баштан бүт нерсени айтып келиш керек болуп калат дейт да. Демек, ошондой болгондон кийин дейт, факана минал важиби ан юдарраса qablahу китабун юсахилу тариқаху. Демек, китептер неме болгондой оор болгондон кийин усул аш-Шашиге чейин усул аш-Шашинин жолун жеңилдетип бере турган, мындай чыкканда мукаддима болуп бере турган, суллам тепкич болуп бере турган китеп окулушу милдеттүү болуп калды. Ва юқаррибу мухтаваху. Бул мухтаваху усул аш-Шаши болуп атат да. Усул аш-Шашинин өзүнүн ичине камтып алган негизги өзөктөрүн жакындатып түшүндүрүп бере турган. Ва юмахиду ли ма'наху, жана усул аш-Шашинин маанисин неме кылып бере турган, жеңилдетип бере турган, даярдап бере турган. Уже муну окугандан кийин эле усул аш-Шашини киргенде, усул аш-Шашиге киришкенде уже түшүнүп кете бересиз да, жеңил болуп. Fa wada'tu hada al-kitaba raja'a an yamlagha al-faragha. Демек, ушул китепти эмне үчүн жаздым дейт. Эмне үчүн максатым, бул китептен жазыш максатым эмне деген десе айтып атат. Ушул боштук барго, азыр айтып кетти да боштук. Ошол боштукту толтуруш үчүн дейт. Түшүнүңүздөрбү? Эми бул китеп Мабадиу ал-Усул деп аталган. Эмне үчүн Мабади деп аталып калды, ошону айтып берет. Ва Мабадиу аш-Шай'i, бир нерсенин мабади'дери деп аталат. Ал деген эмнени түшүндүрөт? Qawa'idul asasiyya allati yaqumu 'alayha. Ошол нерсенин негизги тамырлары, негизги өзөктөрү, негизги эрежелери,
erejelerin mabadi деп аталып калат экен. Негизги принциптер деп коет, мисалы үчүн бизде которулганда. Бирок бул жакта эмне деп атат? Ошол эрежелер, негизги зарыл болгон эрежелерин мабади деп аталат экен. Мисалы үчүн мабадиу илмил лугати деп айтыла турган болсо, бизде лугонун мабадилери деген эмне болуп калат? Ал-каваидул асасия ли тааллумул луга. Ошол араб тилин үйрөнүү үчүн негизги зарыл болгон эрежелер деп деген түшүндүрөт да. Hada degende ne bolot? İşaret bolot. Kitabine işaret bolot. Эми билесиздер, hada degende бул неме зенindеги бар болгон китепке işaret кылып атабы, же болбосо хадыр болгон нерсесине işaret кылып атабы, эми ал жакта калам көбүрөөк. Hada mabadiul usul. Бул китабыбыз usul mabadiul usul. Usul fiqh ilmine mabadi негизги эреже болуп эсептелет. Ay mabadiu usul şaşi. Usul şaşinin ne bolot экен? Mabadilери болуп берет экен. Ay fi tayyihi madaminuhu al-asasiye. Bul kitapta, bul kişinekey çakan kitabı ise deydi. Oşun arasında tayyihi deyin, fi fenayahu ve fi athnaihi deyin, fi dimnihi deyin. Bunun arasında nelerken? Oşul usul-u şaşidin negizgi zarıl bolğan mazmunları kamtılgan. Wa huwa demek bul ne bolot? Birinciden usul-u şaşinin mabadileri bolup eseptелеп атат da. Oşo menen birgelikte wa huwa mabadi'u li usulil fiqhi kezalika. Jalpılay usul fiqhga dagы ne bolup beretken? Tepkiç bolup beretken, mabadi bolup beretken. Demek mabadi usul şaşi ala vejhil husus. Husus ne bolup beretken? Usul şaşidin nemesi mabadisi bolup beret. Biroq umum ne bolup beretken? Jalpıyla usul fiqhtin dagы nemesi bolup beretken. Faqad yajtamilu ala maghzaha. Ne için bu usul fiqhtin, jalpı usul fiqhtin, usul şaşi emas. Usul fiqh degende bizde Hanafilerin usul fiqhinde bir neçe degan kitaplar yazılgan. Oşol jalpı oşol usuldun nemesi bolup beretken, usul neme mabadisi. Ne için oşondoy bolup beret dese, oşonun talilin sebebin bayandap berip atat. Faqad yajtamilu fa innahu yajtamilu ala maghzaha deydi. Şunu faqad yajtamilu fa innahu yajtamilu aleykümselam ve rahmetullah. Fa innahu yajtamilu ala maghzaha. Oşol jalpı usul fiqh iliminin öz ögünün özün içine kamtolgan deydi. Vastafattu fi tertibihi. Bul kitapti men kayaktan aldım diyor. Oşol bul kitaptin nemelerin masaudirlerini aytıp ketip atat. Bulakların. Vastafattu fi tertibihi. Bul kitapti tartip diyor. Misal üçün birinciden jana Aqsamul Ashrin'de aytıp ketedi. Anan keyin eng başına khos, muştarak muavvar kılıp aytıp ketedi. Oşolaryň barını akına çeyin. Anan sünnet oşunup keteberet da. Oşol tartipti men usul-u şaşiden aldım deydi. Wa tashilihi. Anan tashil usul-u şaşi degan kitap var bizde. Al kimdiki? Lil alimin nabil Muhammed Anwar al-Badakhshani. Demek Şeyh Badakhshani degen çoğ alim var. Bu bir neçe oşol kitaplarda usul fiqh ilimindeki yazgan kitapları jеңилдетip bergen. Oşonun birösü Tashil usul şaşi. Eng akırkı kitapları bu yıl bizim Egipet'te nemesine geldi, Marat'a geldi, kitap yarmarkasına. İzalatur Rahabut degen, oşol Musallamu Thubut degen bizde eng akırkı okula turan kitaplar var. Oşonun nemesi jеңилдетip yazgan kitabı çıkan. Wa Nurul Anwar, emi belgili Nurul Anwar belgili Şeyh Mulla Civan'dan nemesi kitabı. Aga iki haşiye var. Şeyh Laknavi'deki anan Şeyh Sumbuli'nin haşiyeleri var. Wa Kashful Asrar, şerh musannif alel manar. Anan oşol musanniftin bizde matn manar var. Matn manar kimdiki? Abul Barakat Nasafiydi. Abul Barakat Nasafiydi 710 yılı qaytış bolğon Hijriden. Anın özü bir matn yazgan manar degen, Manarul Anwar degen. Anan oşoga özü kayra şarh yazgan, Kashful Asrar degen. Şunustorbü? Demek oşol Şeyh Musanniftin özünün şarhından istifada kıldım deydi. Anan bizde dagı ikinci kitap var, Kashful Asrar deydi. Bul egerde Kashful Asrar dep mutlaq ele aytılıp koya turgan bolsa, anda maksatı ne bolot eken? Bul Şeyh neme emes, Şeyh Abul Barakat Nasafiy'nin kitabı emes. Anda ne bolot? Alauddin al-Bukhari'nin nemesi maksat kılınat. Alauddin al-Bukhari degen çoğ alim borgon. Al oşol janagı Usulul Bazdavi degen ugup kaldılar bile. Usul Bazdavi degen bar, Bazdavi degen çoğ alim bar, oşon usulu bar. Oşol usulga, oşon usuluna şarh yazgan. Kashful Asrar degen. Eng jakşı şarhlardan şeyhler oşon maktaşat. Fallahu yeczi ashabaha ahsanal jaza. Huday taala oşol kitaplarının, musanniflerin ne jakşılıkты ıygarsın ve taqabbala hadal amalal mutawadi'a. Anam bizne oşol bul neme kiçinekey neme üstü, yazgan kitabı üstü kabul alsın deydi. Taqabbala degende bul jete dua manisinde bolot ata, ekonda teң. Bi fadlihi ve mannihi ve keramihi özün bereşendik men. Amin. Ve sallallahu ala nabiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kitapga kirişörüz inşallah.
Так. Түшүнтүрө болот абы? Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Эми бул жакта мукаддиманы айтып келет. Мукаддима. Бул илимдин немесин, тарифин айтып келет, мавдусун алып келет, анын немесин файдасын айтып келет. Бизде билесиздер да, инна мабадия кулли шейин ашара, инна мабадия кулли фанин ашара деп ар бир неменин илимдин мабадилери, негизгилери канча экен? 10 болуп эсептелет. Анан байттын аягында келет. Wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a haza sharafa дейт. Кимеге да жанагы масайлери бар, анын гояты бар, анын неме истимдады каяктан алынган деген бир нече маселелер бар. Кимеге да ошонун баардыгын неме кылса дейт, жакшы болот дейт. Эми кимеге да кээ биркилер болсо, убакыттын аздыгына байланыштуу кээ биркилерин гана айтып кетет дейт. Мисалы үчүн биякта эмнени алып келди? Тарифти айтып келет, мавдууну айтып келет, анын файдасын айтып кетет да. Тарифи усулул фикх. Усул фикхтин тарифи, аныктамасы. Фа усулул фикх. Усул фикх дегенибиз кандай? Амма ба'д фа усулул фикхта. Аммадан кийин фа ушуга келип атат. Ортодо бул жөн эле неме болуп атат? جملة معترضة بلوطات فأصول الفقه علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية عن الأدلة الشرعية. Demek usul fiqh деген кандай десе, ilmun деп атат. Ilmun дегенден максат бул жакта эмне экен? Илим кээде бизде айтылат дагы андан эмне максат кылынат? Идрок, бир нерсени түшүнүү максат кылынат. Кээде илим деп айтылат, андан масаилдер максат кылынат. Түшүнүңүздөрбү? Демек бул жакта неме масаил деп неме кылганыбыз жакшы болот. Илмун ай масаил деген мааниде. Илмун юбхасу фихи, бул илимде эмнени бахс кылабыз? Эмне туурасында изилдейбиз десе, анил каваид, бизге бул илим эрежелерди изилдеп берет. Ал эрежелер аркылуу ятавассалу биха, биз эмне кылат экенбиз? Иля истинбат ал-ахкам ал-амалия. Жанагы амали болгон, фар'ий болгон, фикхи болгон ахкамдарды истинбат кылууга ушул усул фикх аркылуу жетет экенбиз. Бирок биз ошол ахкам ал-амалия шар'ияны, ахкам ал-амалия ай шар'ияда, шар'ий болгон, амали болгон ахкамдарды эмнеден неме кылабыз? Анил адиллати шар'ия. Шар'ий болгон далилдерден эмне кылат экенбиз? Чыгарат экенбиз. Бизге ошондой жанагы шар'ий болгон, фар'ий болгон өкүмдөрдү шариаттын далилдеринен чыгарууга бул жардам берет экен. Васила болуп берет экен. Ютавассалу биха дегенде бизге эмне болуп берет экен? Васито, ортомчу болуп берет экен. Анын анил адиллати шар'ия деп койду бул жакта шейх. Адиллати шар'ия ай адиллати ал-ижмалия. Түшүнүңүздөрбү? Факих менен усулийдин фаркы кандай десе, факих бул эмне кылат? Адилля тафсилияга неме кылат? Түшүнүңүздөрбү? Тафсилий болгон далилдерге көңүл бурат. Ал эми усулий боло турган болсо, ижмалий болгон немелерге, далилдерге көңүл бурат. Мунун мисалы үчүн бизде акимус сола деген бул эмне кылат? Намаздын важип экендигин испат кылып берет. Ва ату закат закаттин, ва ла тaqrabu зина, зинанын харам экендигин неме кылат. Демек биз факихтен келип сурайбыз. Зинанын харам экендигине далилин кайсы десе, ва ла taqrabu зина деп атат. Намаздын важип болушуна далил кайсы десе, эмне деп айтат? Ва акимус сола деп айтат. Демек акимус сола, ату закат, ва ла taqrabu зина деген далилдердин баардыгы эмне болуп атат? Далил тафсилий болуп атат. Өзгөчө, мисалы үчүн зинага өзүнчө далил алып келип атат. Намазга өзүнчө, немеге өзүнчө. Ал эми усулийдин иши кандай? Ифал деген сыйга. Бул эмне? Ифал деген сыйга бул ужуптукка далалат кылат, мисалы. Вала тафал деген бул эмне кылат? Хурматка далалат кылат деп неме кылат да. Демек ифалга гана көңүл бурат. Ифалдын ичиндеги акимус сола дегенге көңүл бурбайт. Ва ату закат дегенге көңүл бурбайт. Түшүнүңүздөрбү? Демек эмнеге көңүл бурат экен? Далил ижмалий. Демек сыйгатул амри ал-мужаррада عن القرائن عن الصوارف تفيد الوجوب. Демек, жанагындай неме иршад үчүн болбосо, мустахаб үчүн болбосо деген далилдерден эгерде бош болуп келе турган болсо, бул эмне кылат экен? Бул сыйгабыз, ифал деген сыйгабыз вужубтукту испат кылат деп эле коет, болду. Бул атайын белгилүү бир нерсенин важип экендигине далил болуп бербейт. Бул жалпылай эле айтып коет бизге. Ифал деген бул вужубтукту неме түшүндүрөт. Ал эми ла тафал деген бул хурматтыкты неме түшүндүрөт деп коет. Ал эми факих болсо эмне кылат экен? Ар бир нерсенин важип экендигине өзүнчө далил алып келет. Ар бир нерсенин харам экендигине өзүнчө далил алып келет. Демек фаркы мына ошол жакта болуп атат. Так.
Kettik inşallah. Tarif düşündük öyle mi? Cengile inşallah kitap. Vel adillatu şer'iyye. Hem bizden şeriattagı bizden dalillerimiz dört türde болады. Dörtke bölünür. Hiye el kitabu ve sunnatu vel icma'u vel qiyas dedi. Kebir kitaplarda el kitab ve sunna vel icma' thumma el qiyas deb aytып keledi. Kebir kitaplarda. Misal üçün görüyorsunuz, misal üçün manardın nemelerinde, manarlarda oşunуп keledi. Hem kitap ne için бұл жерде kitapты birinci alıp келіп жатады? Анткени бұл kitap негизги асас болуп эсептелет. Başka daliller, sunnatlar, icmalar buğa gelip neme kılıp durады. Hujja boluştukta kitapke gelip toktop durады da. Kitap negizi asıl bolup beredi. Andan keyin sunnat, andan ortuna geledi. Andan icma, andan keyin geledi. İcma ne bolot eken? Far'un anil kitab ve sunna. Kitap menen sunnattan çıkarılады icma. Düşünsüzlermi? Alem sünnetin neme hujja ekendigi nege toktop durады? Kur'an'a toktop durады. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mesela şu ayattan hujjatu sunna çıkarılады da. Sünnetin hujja ekendigi uşul ayattan düşünөбүз. Anan kebir ayttık ko, kebir kitaplarda thummal qiyas deb aytып keledi. Jol bolsa wal aslu rabi'u al qiyas deb aytып keledi. Dördüncü dalil bu qaysi eken? Qiyas dedi. Ne üçün bu жерде qiyasты эң акыркыда алып келип атат десе, анткени qiyas bizde только zonniy гана нерсени испат кылып берет да. Ал эми алдыңкы үчөө боло турган болсо, кат'ий нерсени испат кыла алат. Шарттар менен. А бирок qiyas дайыма эмне кылат экен? Zonniy өкүмдү испат кылып берет. Бул биринчи, экинчиден анан qiyas бул эми теги qiyastын hujja экендиги мо үчөөнө токтоп турат да. Ошондуктан дагы төртүнчү жолу айтылып атат. Анан bizde misal üçün бұл daliller төртөө гана эмес. Болгону al-adillatu şer'iyye al-muttafaq aleyhada baynal al-mujtahidin. Mujtahid alımdардын көз карашында иттифак болгон ушул неме кылган далилдер канча экен? Төртөө экен. Ал эми bizde башка далилдер бар. Misal üçün биздин мазхабта каулу сахаби деген бар. Каулу сахаби кыяска чейин, кыястан алдын турат. Алар мухталаф фихи болгон далилдер болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Каулу сахаби бар, неме истихсан бар. Ошондой далилдер бар. Урфу ман qablana, шар'у ман qablana деген урф деген неме бар, маселелер бар. Алардын баардыгы мухталаф фиха болгондуктан не болуп атат? Аларды айткан жок. Болгон бул жактан не болуп атат? Баардыгыбыз бир пикирлеш, ортоктош болгон далилдерди гана алып келип атат бул жерде. Ва мавдууху. Демек, мавдууну сиздерге суроо. Буга чейинки китептерде сиздер мавдуу дегенде өттүсүздөр да. Мавдуу дегенде кандай түшүнөбүз? Мавдуу дегенде темасы. Kitaplarda mavdu'u kulli fannin ma yubhasu fihi an avaridihi az-zatiyye deb tarif beradi. Har bir ilmning mavdusi ne ekan? Ma yubhasu fihi an avaridihi az-zatiyye. An al-ashya' az-zatiyye li hadha al-ilm. Demek har bir ilmning mavdusi degende majalul bahs degende bu ilim ne turasında bahs kılады? Bu ilim, mesela usul fiqh kelip turup bizge emneni bahs kılıp beredi? Ayta otat al-adillatu şer'iyye. Şer'i bolgan dalillerdi bahs kılıp beredi. Mavdu degende ay majalu bahsihi degen ma'nada. Düşünürsüzlermi? Majalu bahs. Makanul bahs. Bu nenin bahs kılады? Ошол немени şer'i bolgan dalillerdi özgöçөлүк менен bahs kılады. Düşünürsüzlermi? Mavdu kulli ilmin ma yubhasu fihi an avaridihi az-zatiyye jolboso an al-ashya az-zatiyye li hadha al-ilm. Uşul ilimde negizgi zarıl bolgon nerseleri turasında bahs kıla turgan nerseni ne dep koyot ekенбиз? Mavdusu dep koyot ekенбиз. Түшүнүктүү же түшүнүксүз болуп калып атабы? Уялбай сураңыздар, түшүнүксүз болсо. Кийинки сабактарда суралып калат бул нерселерчи. Макулбу? Кийинки сабактарда катуураак сурайм. Демек, мажалу бахс деп айттык мавдуусун. Başkaça gana mal majalul lezi yabhasu fihi usulul fiqh. Usulul fiqh ne turasında bahs kılады? Aytып атат, ал некен? Al-adillatu şer'iyye. Demek şer'i, şariattагы dalillerdi izlep berет. Şariattагы daliller turasında izletken bu usul fiqh. Bирок кандай тараптан, кандай өзгөчөлүктөн, кандай өңүттөн десе айтып атат, min haythu isaluha ila al-ahkam al-amaliyye. Min haythu isaluha ila al-ahkam al-amaliyye. Demek uşul şer'i dalilleri ne taraftan izletkenбиз dese, жөн эле şer'i dalillerdi bizge жетүү тарабынан izletkenбизби? Misal үчүн hadis сыяктуу. Жок, андай тарабынан эмес дейт. Айтып атат, кайсы тараптан десе, бизди шар'ий амалий болгон өкүмдөргө жеткирүү тарабынан изилдейт экенбиз. Бизге ошого жетишке эмне болуп берет экен?
vasito ortamчу болуп берүү тарабынан изилдейт экенбиз. Жөн эле неме шарияттагы далилдерди жөн эле жалпы эле мындай түрдө неметип койбойбуз, изилдеп койбойбуз. Өзгөчө бир өңүттө эмне кылат экенбиз, изилдейт экенбиз. Ва гаятуху, мунун эми усул фихтин окуштан эми максаты эмне? Мунун файдасы эмне десе айтып атат: ма'рифатул ахкамил амалия мин ал-адиллати ш-шар'ия. Демек, амали болгон фикhtагы, ахкамил фикхия, фикхи болгон өкүмдөрдү эмне кылат экенбиз? Ошол ижмали болгон, могул жакта 4 далилдерди айтып атат. Андан мындан башка дагы бир нече далилдер бар. Ошол далилдерден эмне кылат экенбиз? Фикхи болгон өкүмдөрдү билет экенбиз. Бул ошого жардам берет экен. Бул биринчи файдасы. Экинчи файдасы ваттамаккуну мин истинбатиха минха. Жана ошондой эле бизге эмне кылып берет экен? Жардам берет экен бул усул фикх. Жанагы өкүмдөрдү усул фихтардан чыгарууга бул жардам берет экен, көмөк кылып берет экен. Так, эми астындагы могу хашияларын карап коюңуз, окуп коёк. Фа усулул фикх ал-усул деген жаму аслин ва хува лугатан, лугаттагы мааниси ма юбтана алейхи шей. Демек бир нерсеге курула турган болсо, ошол курулган нерсени эмне деп коет экен? Асыл деп коет экен. Мисалы үчүн асл жидар неменин дуалдын немесин, фундаментин эмне деп коет экенбиз? Асыл деп коет экенбиз. Фундаментке том неме курулуп атат да, дуал. Ва асл шажара ва асли шажара, шажардын аслы тамыры. واصطلاحا إصلاحا هي الأدلة الشرعية. تمام الشرعي دليل. والفقه لغة الفهم لغة معنى اسمك تلك معنى فهم بالنسبة شنو مطلق الفهم. واصطلاحا هو علم على الأحكام الشرعية عملية جنا جور قضايا قاموس. أنا بقول جقطة أيتوتات. يتوصل بهذا ويتوتات. biz usul fiqh arqылуу өкүмдөрдү чыгарууга жетебиз деп атпаймызбы? Ошону айтып атат. Илейхи, бул неме усул фикх бизге жеткирип берет экен, ошол истинбатка, өкүмдөрдү чыгарууга жеткирип берет экен. Би васатин ау сабабин, би васитатин ау сабабин. Туассилу ва туқарриб. Бизге неме кылып жакындатып берет деп атат. Анан эми бул жакта сиз урдуча билесиз да, адамы. Урдуча карап коесуңчу. الأحكام العملية هي الأحكام الفرعية، إما أحكام فرعية فقهية بالوطن، والأحكام الأصلية والمصة هي الأحكام الاعتقادية الكلامية، كلامي بالغن نمر دايت وطن. أحكام الأصلية دوات الله بزده ألني عقيدة دقي حكم درد أحكام الأصلية دوات. والتمكن، تمكن المعنى اسمه يقول تمكن من الشيء أي قدر عليه، بالنسبة قدرته جتة الرموسة أنا تمكن هذا دوات. ولما كانت الأدلة الشرعية أربعة، تمك muttafaq alayha bolğun dalildir, törtö bolğundan keyin wajaba an yubhasa anha. Biz ошол dalillerdi izleşimiz gerek. Emne üçün? Li yu'lama bihi tariqu tahrij al-ahkam. Li yu'lama bihi, bihi dağı domir qaysı qaytat? Arba'a degenge oturmusanda biha deşker geledi. Çok bilip atam, bul jakta muzakkar muannas bolup atpayбы? Qayсы калып барабыз? Bul jakta yubhas degenden bahs degen nemeni mastарды чыгарабыз. Түшүнүңүздөрбү? Bahs degen nemeni mastарды чыгарабыз. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa дейт. Мисалы үчүн аятта i'dilu адилеттүүлүк кылгыла, huwa дагы домир кайсы? Dese, bunun marjası qayсы degende al-adlu al-mustafad min i'dilu. I'diludan adl degen mastарды чыгарабыз да, анан ошого кайтарабыз. Түшүнүңүздөрбү? Демек, ошол бахсыбыз менен, ошол далилдерди бахс кылуубуз менен не билиништиги үчүн тариqu tahrij al-ahkam, өкүмдөрдү чыгаруу жолу бизге билиништиги үчүн дейт. البحث الأول birinci bahsus fi kitabillahi ta'ala. Allah Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim turasında. Tariful kitab. Demek ki kitapka tarif berip atat. El-kitab huwal Kur'an dep atat. Demek bu tarif lafzı bola eseptilet. Düşünüzsüzbü? Tarifke de bizde kanday bolup bölünөт? Ya. İstilahan yaxşı. Çok. Tarif kanday bolup bölünөt? Had, anan ros, anan tarif lafzı bolup bölünöt. İnşallah tiyaka keyin kirgende ötöstür. Bu jakta tarif lafzı bolup atat. El-kitab huwal Kur'an bolup atat. Tabdilu lafzı bi radifin ashhara dep kiret. Misal üçün mal asad dese, neme mal godanfar dese al-asad dep tarif beret. Godanfar degen emne dese, aga asad dep bolot, değil mi? Ashhara bolgon sözdü alıp bilip beret. Godanfar dese düşünbeybiz. Biroq asad dese emne alabız? Düşünöbüz. Demek kitap dese düşünmeybiz, Kur'an dese düşünöbüz da.
Al-kitab huwa al-Qur'an. Эми бул жакта Qur'an деген бул жакта мастар, qara'a yaqra'un мастар болуп эсептелет. Ошондон Qur'an болуп алынган. Гафара ягфиру гуфронан дегендей. Гуфронака деп айтабыз го. Al-Qur'an al-munazzal ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek бул жакта Qur'an. Qur'андын мааниси бул жакта эмне экен? Al-maqru деген нерсе, окулган нерсе деген. Түшүнүңүздөрбү? Окулган нерсе. Анан окулган нерсе деп кое турган болсо, бул бизде джинс сыяктуу болуп калат. Кийинки келген нерсе фасыл катары болот дагы чыгарып кете берет. Кээ-бирки окула турган нерсе асмандан түшүшү мүмкүн, кээ-биркилер түшпөйт. Мындай адамдар жазган болушу мүмкүн. Түшүнүңүздөрбү? Ошондон ал-мунаzzal дегени мунаzzal эмес болгон нерселерди асмандан түшпөгөндөрдү эмне кылып атат? Чыгарып коюп атат. Тарифтен. Анан ала Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Кээ-бирки Кур'ан, кээ-бирки китептер бар бизде. Эмне кылат? Башка пайгамбарларга түшүрүлгөн китептер бар. Ала Расулиллахи деп айткандан кийин эмне болуп атат? Пайгамбарыбызга түшүрүлгөн дегенден кийин башка китептерди чыгарып салып атат. Түшүнүңүздөрбү? Неменин тарифтин файдасы ошол да. Силер азыр мисалы үчүн тасаввуратторду окуп атпайсыздарбы? Тасаввурду окуп атасыздар. Тасаввурдун максаты ошол, тарифти неметип берет. Кантип тариф кылышыбыз керек? Ат-тариф якшифу ан шейин мажхул. Мажхул болгон нерсени бизге неметип берет. Чечмелеп аныктап берет. Түшүнүңүздөрбү? Al-maktub анан айтып атат. Ушундай ушуга чейин эле пайгамбарыбызга түштө эле Кур'ан болуп калабы десе, жок, бияктагы шарттары бар. Кандай болуш керек десе, al-maktub fil masahif. Жанагы немеге, китепке жазылган болуш керек. Бул Кур'ан. Al-manqulu anhu. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан накыл кылып жетиш керек. Кандай? Нақлан мутаватирон. Мутаватир жол менен жетиш керек. Түшүнүңүздөрбү? Мутаватир. Эч кандай шек күмөн болбой турган жол менен жетиш керек. Биля шубхатин фихи деп айтып атат. Так. Эми биля шубхатин фихи дегенде эмнени чыгарып коюп атат? Бизде кээ-бирки кырааттар бар. Кыраат ахад, кыраат шазза болуп эсептелет. Мисалы үчүн Убай ибн Каабтын кырааты фақиро неме фаиддату мин айямин ухар мутатабиат деп келет. Түшүнүңүздөрбү? Фаиддату мин айямин ухар мутатабиат деп келет. Мисалы үчүн Орозонун башка немеде күндөр кармай турган болсо, казасын үзгүлтүксүз бири-бирине удаа кармаш керек деген кырааттар келет. Алар кыраат неме кыраат шаззалардын, болбосо кыраат неме кыраат ахаттардын, анан кыраат машхура бар. Ошолордун өкүмү кандай десе, биздеги эгерде кыраат машхура боло турган болсо, бизде хадис машхурдун өкүмүн алат. Кыраат ахат боло турган болсо, хабар вахидтин өкүмүн алат. Түшүнүңүздөрбү? Кыраат неме менен машхур менен котойлукты испат кыла алабыз. Бирок кыраат ахат менен боло турган болсо, зонниди гана испат кыла алабыз да. Ал зонниди гана түшүнүрөт. Котойлукты түшүнүрө албайт. Эми бул ошол усул фик алымдарынын көз карашындагы тариф. Бизде улумул Кур'ан бар. Улумул Кур'андагы ал жакта тарифти айтып аткан жок. Шейхтер айтат, кээ-биркилер келгенде бул жакта мисалы үчүн неме муажиза тарабынан дагы сөз кылып кетет дейт. Бирок андай кылганы туура эмес болуп калат дейт. Бул неме усул фикке ылайыктуу келбей калат дейт. Анткени усул фик бул Кур'андын муажиза тарабын эсептеп неме изилдебейт. Кайсы тарабын изилдейт экен? Бизге ошол жеткен тарабын, нақл мутаватир болгон тарабын изилдеп берет. Түшүнүңүздөрбү? Так, ва ажрал усулиюна фи китабиллахи таала ва када фи суннати расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям арбаа тaqsimat. Эми усулилер Алла Тааланын китебинде, Кур'ани Каримде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө 4 тaqsimattарды эмне алган дейт? 4 тaqsimat туурасында сөз кылып кеткен дейт. 4 тaqsimat бул Кур'ани Каримде болсун, сүннөтте болсун 4 taqsimat бар деп айтышкан дейт. Жүргүзгөн деген бар деп айтышкан. Яхсуру минха 20 qisman. Ошол бизде 4 taqsimat бар. 4 taqsimattan 20 кысым аксам пайда болот экен. Азырмы тaqsimil аввалга киришерден алдын биз бул жакта бир аз сөз кылып кетебиз. Бизде кул бар, кулли бар, анан кийин куллия деген нерсе бар. Өттүстөр да мантыктан ал нерсени. Жаңы болуп эсептелип атам. Доскада немелер бар, иншалла маркерлер бар. Так. Мындай кылып атышыбыз. Kulli, anam kul, al-kulliye деген бар.
Бул нерсе неге айтып атам? Анткени бизде азыр таксим деген неме келет. Таксимди туурасына өтөбүз. Бул жакта айтып атпайбы? 4 таксим бар деп. Ошонун туурасына сөз кылабыз. Бизде кулли деген бар. Сиздер куллият рухамыз өткөн болсоңуздар, билишиңиздер керек эле муну. Бизде кулли бар, анан жүз'i бар. Кул бар, анан не бар? Жүз бар. Мисалы үчүн аль-жүз'i деп коёк. Так, бул жакта кул аль-жүз. Жүз'ия бар. Kulli degende tarif nemeleri bergene, alımları tarif beret. Ma la yemna'u nafsu tasavvuri mafhumihi min vuku'i şeriketi fihi deydi. Demek misal üçün biz kulli degenge muanday nemeni alıp geleyik. İnsan degen söz alıp geleyik. İnsan. Bunun barlığı oşul negizi özü usul fiqh ilimine girişip atkanda, usul fiqh ilimini okup atkanda öz söz türlü mantık buluş gerek. Mantıklı söz türlü жақсы düşünüş gerek. Эгер усул фикхке кирип атканда мантыксыз кирип ала турган болсо, кыйын болуп калат, ал түшүнбөйт эле. Түшүнүсүзбү? Ошондон бул мантыктын немесине башында жанагы мантыктын файдасы эмне дегенде, не деп айтат? Мантыктын неме башка илимдер менен болгон алакасы кандай десе, бул башка илимдерге курал болуп берет дейт. Эгер курал жок боло турган болсо, сиз бир жерде мисалы үчүн каза турган болсоңуз, куралыңыз жок болсо каза албайсыз да. Ошол сыңары бул мантык илимин жакшы түшүнбөстөн туруп, башка илимдерди түшүнүп кетүү бул кыйын болуп калат. Түшүнүшүңүз мүмкүн, бирок кандай? Эң мындай үстүртөн түшүнүшүңүз мүмкүн. Эгер тереңирээк түшүнөм десеңиз, мантык илимин окуңуз. Мантык илиминден кийин бизде адаб бахс ва муназара илими бар. Ошону окуш керек болуп калат. Адаб бахс ва муназара илими болбостон кыйын болуп калат. Анткени мисалы үчүн усул шашты окуп атканыңыздарда хакыйка мажаз темасына келесиздер ал жакта. Хакыйка мажазга келген кайсы темада жүрөсүздөр азыр? Мажаздан өткөнбүз. Өтүп калдыңыздарбы? Билишиңиздер керек. Хакыйка мажазда мисалы үчүн Сохибайн менен имам Абу Ханифанын немеси бар. Хилафы бар. Ошол хилафтарды түшүнүшүңүз үчүн сиз адаб бахс ва муназараны жакшы окушуңуз керек да. Мындай экен деп кете беришиңиз мүмкүн болбосончу. Демек бул биз инсанды айтып атабыз. Инсан бизде бул не болуп береткен? Кулли болуп береткен. Кулли. Эмне үчүн десе, анткени биз инсан деген сөздү эгерде инсандын мааниси кандай? Хайван натык. Хайван натык. Хайван натык деген бул мафхум болуп эсептелет. Бизде бул түшүнүк болуп эсептелет. Бул түшүнүгүбүз эгерде биз хайван натык дегенди түшүнүп неме тасаввур кыла турган болсок, эсибизге, эресибизге алып келе турган болсок, эмне кылат? Бул сизге дагы буга деле кете берет. Түшүнүсүзбү? Демек, бул кулли деген ошол. Түшүнүсүзбү? Демек, сиз эгерде куллиден маанисин тасаввур кыла турган болсоңуз, хайван натыкты, инсандан мааниси экен хайван натык. Хайван натыкты тасаввур кыла турган болсоңуз, сиз любойго кетире берсеңиз болот. Эшматка, ташматка, башка баардыгына не деп айта бересиз? Инсан деп айта бересиз. Демек, шарикаттан, шериктеш болуудан, ушул, мисалы үчүн сиз менен экөөбүздүн бул хайван натык деген мааниде шериктеш болуудан бул тыйбайт бизде. Түшүнүсүзбү? Ал эми жүзүй боло турган болсо, ал эмнеде? Андан тыят. Мисалы үчүн Заид деп айта турган болсок, эмне болуп калат? Заид дегенибиз эмне болуп калат? Бул жүзүй болуп калат. Мисалы үчүн бир адамдын аты Заид экен, же болбосо Эшмат экен. Эшмат деп айта турган болсок, эмне кылат? Башка Эшматты түшүнбөйбүз, ушул белгилүү гана Эшматты түшүнөбүз. Белгилүү гана Заидти түшүнөбүз. Түшүнүсүзбү? Мен муну бияка чыгарышым керек эле. Ондай. Түшүнүсүзбү? Так. Демек, кулли деген ошондой. Түшүнүсүзбү? Ма ла ямнау тарифтери жаттаңыздар сиздер. Жаңы биринчи мархалада жүргөнүңүздөрдө жаттап кетиңиздер сөз түрдө. Демек, ма ла ямнау нафсу тасаввури мафхумихи мин уқуи шарикати фихи. Ал эми жүзүй боло турган болсо, ма ямнау нафсу тасаввури мафхумихи мин уқуи шарикати фихи. Демек, шериктештен тыят. Заид деп айта турган болсо, бул Бакырга кетип калбайт. Түшүнүсүзбү? Бакырга кетип калбайт. Заид деп айта турган болсо, Бакырды түшүнбөйсүз. Ал эми могу хайван натык дегениңиз инсаныңыз, мисалы үчүн Заидга, бияка Амырга не болуп кетет? Кете берет бардыгы. Эми бизде кул деген нерсе бар. Кул деген. Доска ой тар экен да, так. Кул деген нерсе бар. Мисалы үчүн, могу столду ала турган болсок. Стол неден курулган? Материал менен темирден курулган. Ма тараккаба минал жуз ва мин гойрихи деп коет. Мисалы үчүн, мунун жүзү не болуп эсептелет экен? Материал менен, анан кийин мык деп коелу, мык анан темир. Ошол үч нерседен бири кетти деп атабыз. Демек, ошол бул мисалы үчүн мык дегениңиз мисмар деп коет, мисмар.
материалды хошап деп коёк. Негизи китептерде хошап деп келет. Ушул экөөнө биригет деп коелу стол. Мык менен немеден жыгачтан биригет деп коелу. Бул эки тең болуп берет экен, 100 болуп берет. 100 болуп берет. Эми кул деген кандай десе? Кул деген не экен? Ма тараkkaba минал 100. Демек курси дегенибиз неден келип чыгат экен? Бул 100тан, анан могу 100тан келип чыгат экен. Ма ятараккабу минал аджза деген да, башкача айтканда. Ма ятараккабу минал аджза. Ма ятараккабу минаш шей ва мин гайрихи. Жобосо ма ятараккабу минал 100 ва мин гайрихи деген. Мисалы үчүн могу 100дөн, могу 100 мисмар 100 болуп берет. Анан могудан биригет. Түшүнүктүү болуп атабы же түшүнүксүз болуп атабы? Негизи мантыкта өткөнсүздөр да, бул айтылып кетсе керек мантыкта. Же тааныш эми биринчи жолу кандай болуп атасыздарбы? Ушу күлдүн. Күлдү өтүстөр беле? Анда күл жеңил эле экен анда. Демек күл ошондой экен. Түшүнсөңөрбү? Могу курси эмне болуп берет экен? Күл болуп берет экен. Могу хашат, мисмарлар эмне болуп берет экен? 100 болуп берет экен. Түшүнсөңөрбү? Түшүнүктүү болуп атабы же оор болуп атабы? Курси дегенге любой нерсени кое беребиз. Любой нерсени. Машинаңыздагы ошол эмне болуп берет? Ошол күл болуп берет. Бир нерсе, көп нерсени жыйынтыктап бир нерсенин болушу, ошо күл болот экен. Мындай кандай жанагы материалдуу болгон нерселерди күл деп койсок болот. Мисалы үчүн могу стол дейли, могу үйдү, бүт баардыгын күл деп беребиз. Китепти, мисалы үчүн китеп неден? Тыштан обложкадан, анан кийин барактардан биригет деп коебуз. Бирок инсанды болсо, күллиге болсо, инсандын деле кол, көз биригет да инсан. Жок, биздин могу денебиз, турушкан денебиз бул менин турушум бул эмне болуп берет? Күл болуп берет. Могу колдорум, буттарым булар 100 болуп берет. Бирок менин хайван натык деген бул мани болуп атат, мани. Махсусаттарга не деп коет экенбиз? Күл 100 деп коебуз. Ал эми манавият, мани болгон нерселерге не деп коет экенбиз? Акылыбызга, көзүбүзгө көрүнбөгөн, бирок зээнибизде бар, акылыбыз менен түшүнө турган нерселерге не деп коет экенбиз? Күлли деп коет экенбиз. Хайван натык деген нерсени сиз каяктан көрөсүзбү? Көрө албайсыз да, хайван натык дегенде. Туурабы? Хайван натык деп айта турмосо, хайван деген мааниси эмне? Хай деген мааниси. Хай, анан натык деген мааниси эмне? Муфаккир деген. Пикир кылуучу, тирүү жандык деген. İnsandın tarifi ошол. Пикир кылуучу тирүү деген, тирүү жандык деген. Бул пикир кылуучу тирүү жандык дегенди сиз инсандын хакыйкаты деп айтып атабыз. Инсандын хакыйкаты, инсандын махияты деп айтылат, хакыйкаты деп айтылат. Бул нерсени биз көзүбүз менен көрө албайбыз. Мисалы үчүн, бул инсанга тариф берген ушинтип айтабыз, хайванат. Эшекке тариф бергенде хайван нахик деп коет. Аңкыра турган эшин неме жаныбар деп коет. Атка берген немеге хайван сохил деп кете берет да ар кандай. Булардын бардыгы бизге көзүбүзгө көрүнбөй турган нерселер. Бизге көрүнө турган нерселер эмне болуп атат? Күл менен ажзалар гана көрүнүп атат да. Худу менен биздин ичибизде хайванаттык деген бир неме турат да. Ошондо күл менен күлдүн айырмасы кандай болуп калат экен? Күл мындай болуп атпайбы? Күл менен күлдүн немеси айырмасы ошондой болду. Мисалы үчүн махсусат болгон нерселерге күл деп айтабыз. Махсусат болгон, мисалы үчүн могу стол немелердеги ушундай материалдык нерселерге күл деп айтасыз. Күлли боло турган болсо маанавият болгон нерселерге айтасыз. Анан дагы бир нече фарктары бар. Азыр мен мону айтайын, анан фаркын айтып кетебиз. Бизде күллия бар. Күллия деген бул кандай? Булар күллия, жүзия дегени бул бизде кодия деген нерсе бар мантыкта. Махтамара сидқу ли затихи жара байнахум кодиятан ва хабара. Мисалы үчүн бизде Сулланда айтат, махтамара сидқу ли затихи жара. Эгерде өзү содик болууга дагы, же болбосо жалган болууга дагы ыктымалдыгы бар боло турган болсо, аны хабар деп айтабыз, же болбосо кодия деп айтабыз. Мисалы үчүн Зайдун коимун дегенибиз нахву илимде не деп коет? Хабар деп коебуз. Ал эми немеде боло турган болсо, мантыкта боло турган болсо кодия деп айтабыз. Түшүнүңүздөрбү? Мантыкта кодия деп коет. Түшүнүңүздөрбү? Ошол кодияга биз не деп айткан экенбиз? Эгерде мондай келе турган болсо, куллу كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء дей турган болсок, бизде эмне болуп атат? Могу кул менен баштала турган болсо, бул эмне болуп атат? Куллу бани адама хаттаун. Мубтада хабар болуп атат. Мубтада хабар, бул хабар мубтада хабар бул жумла хабария деп коебуз. Жумла хабария. Муну мантык илиминде не деп коебуз? Кодия деп коебуз дедик. Эгерде кул менен башталып турган болсо, не деп коебуз? Кодия куллия деп коебуз.
Эгерде баду бани адама хоттолун деп кое турган болсо, ушунун эле ордуна баат алып келе турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Кодия жүзия болуп калат. Түшүндүрбү? Кул менен баштала турган болсо, ага куллия деп коебуз. Жүз менен неме баат деген нерсе менен баштала турган болсо, ага не деп коет экенбиз? Жүзия деп коебуз. Эми бизде неменин экөөнүн ортосунда фаркы кандай дей турган болсок, бул жакта бизде так мо досканы өчүрөп түшүнүктөрбү? Айтышыбыз зарыл болуп атат да, анткени биякта суроолор көп туулай берет. Ошого алдын ала жооп катары болуш үчүн биякта жазып кетейик, анан ар бир сабакта токтой бербей. Мисалы үчүн аль-калиманы айтып келейик. Аль-калима бизде бул кулли болуп эсептелет. Кулли болуп эсептелет. Анткени эмне үчүн? Ысымга дагы, харфка дагы, фейлге дагы эмне деп айтып беребиз? Калима деп айтып беребиз. Эми кул менен куллидин фаркы кандай десе, сиз немеге куллиге имма харфын алып келсеңиз болот. Имма дегенди алып келсеңиз болот. Аль-калимату, мисалы үчүн, аль-калимату имма исмун ва имма фи'л ва имма харф. Демек харфу тардид деп коет муну. Имма дегенде харфу тардид, харфу тараддуд деп коет. Түшүнсүңөрбү? Же мындай деген. Тараддуд ошондой да, же мындай болом дегендей. Демек, бул биринчи фаркы кандай экен? Сиз ошо немеге кулли болгон нерсеге, бул кулли болуп атат да. Бул куллиге куллидин немелерине, жүзүйлерине эмне кылат экенсиз? Харф тардидди алып келсеңиз болот. Куллидин аксамдары болуп атат да, мага кулли калима болуп атат, калима. Кулли болуп атат. Ошонун аксамдары кайсы болуп атат? 3 аксам болуп атат. Ысым, фе'л, харф болуп атат. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү болуп атабы же түшүнүксүз болуп атабы? Иншалла неме бүткөндөн кийин кайра кайталайсыздар, Эми бул жактагы ошол имманы алып келгендиги эмне болуп атат? Бул немеге куллидин аксамдарынын ортосуна алып келип атабыз. Анткени калима же ысым болот, же фе'л болот, же харф болот деп айтабыз. Бирок бизде мисалы үчүн жана айттык да, курсийди айттык. Курсийди не дедик? Неден биригет дедик? Мисмар менен хашаптан биригет дедик. Хашаптан биригет. Бирок сиз бул жакка келип туруп, али курси имма деп айта турган болсоңуз, болбой калат. Түшүнүңүзбү? Имма деп айта албайсыз. Курси же стол дегенибиз, же ал неме жыгач болот, же мык болот десеңиз, болбой калат. Түшүнүңүздөрбү? Стол дегенибиз же мык, же неме десеңиз болбой калат. Экөөнүн биригип келген нерсеге эмне деп айтат экенбиз? Курси деп айтабыз. Ал эми бул жакта калима боло турган болсо, же ысым, же фе'л, же неме боло берет. Бул биринчи фаркы. Экинчи фаркы. Так, жавазул ихбар. Ихбар бил мақсим. Түшүнүктүү эле болот атабы сиздерге? Мақсим анил аксам. Бизде могу калима деп коет, могу калима бизде мақсим болуп эсептелет. Маканул кисма, маканул судурул кисма. Ушундан биз немелерди чыгарып атабыз? Ысым, же фе'л, же харф деп атабыз да. Демек мақсим болуп эсептелет. Маф'ил муазында. Маканул судурул кисма. Кисма ушул жактан пам болуп атат да. 3кө бөлүшүбүз ушундан келип чыгып атат, калимадан келип чыгып атат. Эми бул сиз калиманы алып келесиз дагы немеден ар бир аксамга калиманы хамыр кылып, калиманы хабар кылсаңыз болот. Кандай? Айтып атат. Ал-исму эмне кылабыз? Калиматун. Ал-фи'лу калиматун. Мисалы ушуну кете берет. Ал-исму калиматун даллат ала ма'нан фи нафсиха гайра мухтарин би ахди ал-азминати ас-саласа. Фе'л боло турган болсо калиматун даллат ала ма'нан фи нафсиха. Демек ар бирине эмне болуп атасыз? Калима деп алып келип атасыз. Ар бир аксамга сиз могу мақсимди эмне кылсаңыз болот? Хабар кылсаңыз болот экен. Ар бир аксамга не кылсак болот экен? Хабар кылсак болот. Бирок могул жерде, мисалы үчүн, ал-мисмар курси деп айтсаңыз болбой калат. Түшүнүңүзбү? Ал-мисмару, мисалы үчүн, ал-мисмару курси десеңиз, бул болбой калат. Хабар болбойт. Демек, мыктын өзү стол болуп бере алабы? Болуп бере албайт да. Ал эми неме ысымдын өзү эмне болуп берет? Калима болуп берет. Теги мындай болуп берет деген. Хашак болуп берет да. Так. Анан ар биринин биз могу факторун айттык. Муну тартып аласызбы? Мен дагы кийинки немесин айтайын.
интернетке деле чыгып болушу керек. Вакытым жок деп эле интернет ачып карап. Мантыктан маалыматы жок болуп аткандарга кыйын болуп аткан болушу мүмкүн болчу. Бирок сабыр кылып неметип коюш керек иншалла. Мантыктан бир аз маалымат бар болгондорго жагып атат да болчу. Жок да. Так. Эми шуруту сиххати тaqsim. Шурут сиххати taqsim al-kull ila ajzaihi. Demek ошол күлдү, күлган эмне айтып келдик, курсиди алып келдик. Ошол күлдү ажзаларына бөлүүнүн дагы шарттары бар. Түшүнүңүзбү? Жөн эле келип туруп любой нерсени бул мындай машина же дөңгөлөк же айнек деп дөңгөлөк менен айнектен турат десеңиз, бул болбой калат. Анткени ичинде эмне бар? Мотор бир белекеттери бар. Үй дуал менен неме фундаменттен турат десе болбой калат. Анткени айнектери болот да. Ошондон айтып атат, биринчи шарты кандай болуш керек? Хасир болуш керек дейт. Ан якуна хасиран. Хасиран дегенин мааниси bizde jamian manian деп коет. Окугучтар биле jamian manian дегенде. Ай jamian ва manian. Бунун маанисин азыр айтып берем. Я. Башка неме жакшы маркерлер барбы? Demek cami boluş gerek, anan mania boluş gerek dedi. Cami bolu, kaçan cami bolot? Эгерде biz бардык неме кыла турган болсок, мунун бардык афродторун айтып кете турган болсок. Кандай? Мисал үчүн, ал-хошаб, al-kursi да, al-kursi. Так, хошабун ва мисмар. Demek хошаб ва мисмар дегенде эмне болуп атат? Biz kursi ушул эки немеден эле турат экен. Эми азыркы немелерди айтып бере коет, мындай бизге бергөн столдайды. Демек биз эмне кылдык? Мунун ар бир ажзаларын эмне кылдык? Алып келип атабыз. Мындан башка дагы ашыкча нерсеси барбы? Жок. Бул биринчи шарты эмне экен? Жами болуш керек деген ушул болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Жами кылат. Бүт афродтордун ажзаларын алып келип чогултуп берет. Экинчи шарты кээде мындай болуп калышы мүмкүн. Анан бияка ва бул жака эмнени кошуп койсок болот? Мисалы үчүн эмне кылып койсок? Материал кошуп койсок болот. Сирап деп койсок. Материал бирок азыркы кезде болуп калат да. Эмне деп койсок? Дагы. Кыскасы да бир буюмду кошуп коюш керек болуп атат да. Столго эмне коюп? Ва колан суа деп коёк. Ва колан суа. Шапканы деп коёк. Эгер ушинтип айтып кое турган болсок, бул жакта эмне болуп атат? Ушинтип айта турган болсок, бул тариф неме тарифибиз жами болуп эсептелип атат. Жами болуп барат. Сиз мону неметпейсиз. Мисалы үчүн жами болгондо эмне болуп атат? Бүт курсидин өзү эки эле ажзасы бар, жүзү болуп атпайбы? Ошол эки жүзүн толук айтып атабыз. Эми бул жакта зияда ашчасы да келип атат. Эгер бул ушинтип айтып кое турган болсок, бул немебиз? Таксимибиз болуп калат. Жами болот дагы, бирок мания болуп калат. Анткени мания болуш үчүн биз колан суаны алып салышыбыз керек болуп калат. Анткени колан суа деген бул курсиге тиешеси жок нерсе. Колан суа деген шапка деген да. Бул немеге курсиге, столго тиешеси жок нерсе. Түшүнүңүзбү? Сиз эгер ушул колан суаны алып келип айта турган болсоңуз, анда мунун жами болот дагы, бирок мания болуп калат. Түшүнүңүзбү? Колан суадан тышкары жами да, мани да болот. Эгерде колан суаны алып кое турган болсок, анда эмне болуп калат экен? Жами дагы болот, мания дагы болот экен да. Түшүнүңүзбү? Нусуктанын неси керекби? Чехолу. Мани болот. Жок, чехолун киришпейбиз. Бул ашча нерселер да. Так, биринчи шарты ошондой болуш керек. Хасыр ай деген тактап айтканда жами болуш керек, анан мания болуш керек. Экинчи шарты. Так. Ат-табаюн байнал аксам. Ат-табаюн байнал аксам. Экинчи шарты кандай экен? Аксамдын ортосунда карама-каршылык нерсе болуш керек экен. Демек, хашап деген бул өзүнчө нерсе, мисмар деген өзүнчө нерсе. Экөө бир нерсе эмес.
Түшүнүңүзбү? Кээде бизде бир нерселер болот, бири окшош болуп кетет. Мисалы үчүн калима деген нерсебиз бар. Кээде ысымдар, кээде фейлдер, кээде харфтер болуп кетет. Ал болбой калат да. Не болуш керек экен? Экөө бири-бирине карама-каршы болуш керек экен. Карама-каршы болуш керек экен. Бул ушул неменин күлдүн немеси шарты. Эми куллиге келе турган болсок, бул жакта куллиде дагы ушул эки нерсе шарт кылынат. Кандай? Мисалы үчүн биз калиманы айттык да, исму ва имма фи'л ва имма харф деп айттык. Бул жакта дагы эмне кылынат? Хаср шарт кылынат. Жами болуш керек, анан мани болуш керек. Демек, жами болуш үчүн сиз немени айтышыңыз керек? Имма исму ва имма фи'л ва имма харф деп айтышыңыз керек. Айтыш керек болуп калат. Эми ага плюс келип туруп, ва исмул фи'л деп айтып кое турган болсоз, анда эмне болуп калат? Мания болбой калат. Түшүнүңүзбү? Мания болуш үчүн, жами болуш үчүн эмне кыласыз? Үчөөнү гана айтасыз. Андан ашыкча болгон нерсени айтпайсыз. Калимага кирбеген нерсени айтпайсыз. Экинчи шарты, аксамдар бири-бирине карама-каршы болуш керек. Муну куллиде дагы. Ысымдын мааниси харфтын маанисине бири-бирине карама-каршы. Фейлдин мааниси менен карама-каршы. Ошондой. Анан мында үчүнчү нерсе шарт кылынат. Муну өзүнчө белгилеп коелук. Үчүнчү нерсе кайсы экен? Так. Ал-умум вал-хусус bayna al-maqsim wa bayna al-aqsam. Usul fiqhти түшүнөм деген адамдар могул нерселерди түшүнбөстөн туруп жакшы түшүнөм деген болбой калат. Мантыкты кээ бир адамдарга мантык туурасында сөз кылсаң кача башташат да. Андай болсо усул фикхти окуштун кереги жок да. Так, үчүнчү шарты кандай экен? Демек, максим не деп айттык эле? Калима деп айтканбыз. Калима. Аксамдар кайсы болгон? Исм, фи'л, харф болгон да. Демек, бул максим менен калиманын ортосундагы алака кандай болуш керек дегенде эмне болуш керек экен? Умум, хусус, муттак болуш керек экен. Калимабыз аам болуш керек экен. Аам. Мунуңуз ахос болуш керек экен. Аам деген нерсе бар, ахос деген нерсе бар. Бул деген максимдин мааниси дагы кененирээк түшүнүк болуп атат да. Анткени эмне болуп атат? Ичине ысымдагы, фейлдагы харф да кирип кетип атат. А эми бул боло турган болсо, ошого максим менен эме кыла турган, бул хос болуп калат да, бул аам болуп калат да. Түшүнүңүзбү? Мунун немеси, мунун дайырасы, тегереги, дайырасы мындан тарыраак болуп калып атат. Исм менен да алып коет. Ысымга гана чектелип калып атат да. Анткени калима дегенибиздин ичине ысымда фейл үчөө тең кирет да. Эгерде сиз бул жака калима менен ысымды алып келе турган болсоңуз, экөөнүн аракы бул жакта эмне болуп калат? Ысым кирет, фейл кирет, харф кирет да. А бул жакта ысым гана калып калып атат да. Фейл дей турган болсоңуз деле ошондой. Эми бул жака азыр киргизебиз. Ат-тaqsim al-awwal, 4 тaqсимат яхсул минха 20 qisman деп атат. Ат-тaqsim al-awwal би'атибари al-wad'i дейт. Досканы өчүрө берейинби? Айнекти ачып коесуз бираз. Так, биринчи тaqsim би'атибар al-wad'. Экинчи тaqsim, мисалы үчүн би'атибар бул жакта китепте киргендей истиамал деп коёк. Истиамал. Үчүнчүсү би'атибар al-zuhur wal-khafa. Азыр сиздерден сурайм бул аксамдардын усул шашы окуңуздар да. Төртүнчүсү би'атибар al-istidlal. Демек, бизде 4 аксам бар. Мисалы үчүн 4 тaqsim бар. Булардын баары ар бири өзүнчө тaqsim болуп эсептелет дагы. Анан мындан не келип чыгат? Мында мунун астында азыр 4 аксам бар. 4 аксам бар. 8 бар мында. Мында 4 бар.
не болот экен, ошондон 20 болот да. Ушул 4 таксиматтарды бул Кур'ан-ы Каримде келген ар бир лафзга жүргүзсөз болот. Ар бир неме сүннөттө келген ар бир немеге жүргүзсөз болот. Эми бул жакта ат-таксим ал-аввал. Бизде таксим болуш үчүн не болуш керек? Бизде максим керек да. Таксим болуш үчүн, бир нерсени бөлүш үчүн бизде бөлүнө турган нерсе болуш керек да. Мисалы үчүн калиманы, мисалы үчүн ысым фе'л харф деп бөлгөндө не кылып атабыз? Максимди калима кылып атабыз. Калиманы бөлүп атабыз. Эми бул жакта эмнени бөлүп атабыз? Суроо. Кур'анда келген кайсыны 4. Эмнени бөлүп атабыз? Бул жакта лафзды бөлүп атабыз. Бул жакта эмне кылып атабыз? Лафзды бөлүп атабыз. Лафзды. Эми тааддубан алымдар назм деп коет. Болбосо лафз кете берет. Түшүнүңүздөрбү? Анан бизде тиги дагы жана немеде таксиматтардын уландысында бир аз кээ бир нерсе калып калыптыр. Таксим кеде мыяка көңүл бурбай туруңуздар, жанагыга. Таксим кеде бизде хакыйкый болот, кеде иътибари болуп эсептелет. Мисалы үчүн хакыйкый болгон нерседи турган бир нерсе, мисалы үчүн бир немени бурчту, мисалы үчүн мондай бизде бурч бар да, бурч, тең бурч, тар бурч, кең бурч деп коет. Геометрияда келгенде. Ал кең бурчуңуз, кең бурч боло турмаса, алда эч качан тар бурч боло албайт. Ал эч качан 90 градус болгон кайсы тик бурч боло албайт. Түшүнүңүздөрбү? Ал эми бизде кээ бирки нерселер бар, кээ биркисинин немелери бар. Ал ар кайсы тараптан бөлүнүп кете берет. Мисалы кандай десек, мисалы үчүн инсанды ала турган болсок, инсан хайванды ала турган болсок, хайван бул инсандын эмнеси болуп берет? Жинс болуп берет. Жинс болуп берет. Инсан эмне болуп калат экен? Нав болуп калат экен. Бирок ошол эле инсаныңыз башка бир өңүттөн, башка бир тараптан карай турган болсоңуз, иътибар деп коет, башка иътибардан карасаңыз, ал эмне болуп калат? Нав болуп калат. Өйдөнкү жисимге карай турган болсок, нав болуп калат. Мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн хайван бизде эмне болуп берет? Жинс болуп берет. Жинс. Мунун астында эмне болуп? Жинстин астында сөз түрү эмне болуш керек? Нав керек. Так, инсан деген. Бирок бул хайваныңыз ушул инсанга карай турган болсоңуз, бул эмне болуп калат экен? Жинс болуп калат экен. Бирок мунун үстүнө эгерде жисим деген алып келе турган болсок, жалпы эле тело, таш, маш, бүт баары кирип кете берет да. Ошого алып келе турган болсок, бул эмне болуп калат экен? Бул немеңиз? Бул жака салыштырма нав болуп калат экен. Бир эле нерсе эмне болуп калып атат? Бир тараптан жинс болуп калып атат, бир тараптан нав болуп калып атат. Түшүнүңүздөрбү? Оор бекен? Кыйналып калбасыздарбы? Жеңил элеби? Эми бул жакта анда немеге киришейик. Биз бул жакта айттык, таксим дегенде эмнени бөлөбүз дедик? Таксимул лафз дедик. Таксим ал-лафз. Демек, бир эле лафзды 4 тараптан, 4 иътибардан бөлүп атабыз. Бул таксим эмне болуп берет экен? Таксим хакыйкый болот бекен же таксим иътибари болот бекен? Иътибари болот, машалла. Демек, иътибар. Ошол эле лафзды алып келип, бул жака ушул иътибардан 4кө бөлүп атабыз. Ошол эле лафзды алып келип, бул жака 8ге бөлүп атабыз. Бул жака алып келгенибизде 4кө, бул жака алып келгенде 4кө бөлүп атабыз да. Бир эле лафз, бирок ар кандай өңүттөн. Буга мисал айта турган болсок, мисалы үчүн арабызда студенттерди бөлө турган болсок, область тарабынан бөлө турган болсок, бул бир иътибар болуп эсептелет. Область тараптан мисалы үчүн 7ге бөлдүк деп коелу. Жаш тарабы. Экинчи жаш тарабынан бөлөбүз. Үчүнчү спортко жөндөмдүрүгү бар тарабынан бөлөбүз. Бешинчи китеп жакшы окуган тарабынан бөлөбүз. Ошону бөлүп кете беребиз. Бир эле нерсени ар тараптан бөлүп атабыз. Бирок ошол эле нерсе бир эле нерсе болуп тура берет. Лафз бойдон эле тура берет. Түшүнүңүздөрбү? Демек бул эмне болуп калат экен? Таксимул лафз ар кандай тараптан бөлдүк. Эми бул таксимул лафз иля хадил aqsam al-20 20 кысымга бөлүү лафзды. Бул таксим ал-кул иля аджзаихи же болбосо таксим ал-кулли иля жузиятихи. Кандайча? Ар бир нерсени айтканда ошонун немеси болуш керек, далили болуш керек, себеби болуш керек. Эмне үчүн ошентип айтты? Ада баксы бар муназарада алымдар айтат: "Ин кунта нақилан фассаха." Эгерде сен бирөөнүн сөзүн эле бизге накыл кыла турган болсоң, анда бизде неме кылып бер дейт. Ушул баланча китепте айткан деп, анын накылдын сохий экендигин айтып бер дейт. Мындайча кандай доказать этип бер деп атат да, ошундан айтканыңды. Ва ин кунта ау муддаиян фад-далил. Эгерде муддай кылып өзүң неме кыла турган болсоң, мынакей ошондой деп айта турган болсоң, бирөөнүн сөзүнө неме кылган жоксуң, өзүңдүн сөзүңдү айта турган болсоң, анда далилиң болуш керек дейт да. Лафз кулли бир айтибар вада дегенде жүз болуп калады. Жок.
Misal üçün bu жаққа birinci kısımға хост алайық. Хост, ам, муштарак, муаввал. Төртөө болды да. Төртөө. Бұлар не болады? Хост не болады, ам не болады, муштарак не болады, муаввал не болады. Бұлардың барлығына не деп айтамыз біз? Бұлардың барлығы лафз деп келеді. Түсінесіздер ме? Лабдун удиа лиманан вахидин аля сабилин инфирад. Лабдун иштамала аля маанин мутааддида деп келеді. Әрбір амға келгенде. Демек не алады екенбіз? Лафзды еле бөліп отырмыз. Демек ошондо мисалы үчүн хоско не деп айтсак болот? Хоско лабдун удиа лиманан вахидин маалумин аля сабилин инфирад. Амға келгенде лабдун интазама жаман min al-afrad деп келеді мисалы. Муштарака келгенде лабдун удиа ли маани мутааддида би аудуин мутааддида деп келеді. Демек әрбіріне келгенде не кылат экен? Лафз деп айтып келеді. Әрбіріне не кылып атабыз? Хос муштарака муаввалга лафзды хамы кылып, лафзды хабар кылып атабыз. Анда бул не болуп калат экен? Тақсими кулли иля жузиятихи болуп калат. Анткени биз тиякта айтканбыз, шарттар эмне кылганбыз? Биринчи экөөнүн ортосуна фаркы не деп айтканбыз? Экөөнүн ортосуна фаркы не деп айтканбыз? Немеге имманы алып келсеңиз болот. Ал-лабзу имма хос ва имма ал-лабзу би'атибари al-wad' имма хос ва имма ам ва имма муштарак ва имма муаввал деп айтып келсек болот. Ал-калимату имма исму ва имма фи'л ва имма харф дегендей. Эми бул жакка келгенде анан не кылып атабыз? Хамыл кылып атабыз. Бул максим болуп атат да, бул максим. Лафз дегенибиз максим болуп атат. Максимди не кылып атабыз? Хабар кылып атабыз. Анда не демек не болуп калат экен? Кайсыга кирип калат экен? Тақсимул кулли иля жузиятихи. Түшүнүңүздөрбү? Тақсимул кулли иля жузиятихи. Ушуну жакшы неме кылып алыңыздар иншалла. Демек биз бир эле лафзды ушундай 20 аксын, бир эле лафздан 20 аксамдар чыгарып коебуз. Түшүнүңүздөрбү? Бир эле нерседен неме кылып коебуз. Анан биз жана жогоруда айтканбыз, хайван деген нерсе эмне болгон бизде? Инсанга карай турган болсок, жинс болгон. Жисимге караган болсо эмне болгон? Нав болгон. Бир эле нерсе. Демек бул жакта дагы ошондой болуп кете берет. Бир эле нерсе буга алып караганда төрткө бөлүнөт, мындайга алып караганда неме болуп берет. Анан демек бул тақсим иатибари болуп аткандан кийин тақсим хаккий эмес, тақсим иатибари, тақсим кулли иля жузиятихи айтып коёк, тақсим кулли иля жузиятихи экиге бөлүнөт дедик, э? Тақсим хаккий болот, тақсим иатибари. Бул тақсим иатибари болгондон кийин бир эле лафз не болуп калышы мүмкүн? Бул жактан хос болуп калышы мүмкүн, бул жактан не болуп калышы мүмкүн? Хакыйкат болуп калышы мүмкүн. Бирок бир эле лафз хос, муштарак муаввал болуп калат. Ушул тараптан бир эле лафз эмне болот экен? Же хос, же ам, же муштарак, же муаввал болот. Бул тараптан боло турмаса, мисалы үчүн ошол эле хосмуз хакыйка же болбосо мажаз болуп кете берет. Же сорих, же киная, бир эле лафз. Ошол эле лафз хакыйка соне неме болгон лафзыңыз, же болбосо мажаз болгон лафзыңыз, бул жакта зохир болушу мүмкүн, нас болушу мүмкүн, муфассар мухкам болушу мүмкүн. Же болбосо биатибари хафа алып карай турмасак, хафи, мушкил, мужмал, муташабих болушу мүмкүн. Ошол эле лафз бул жакта далалатун нас, ибаратун нас, ишаратун нас, иктидаун нас, далалатун нас болуп кетиши мүмкүн. Түшүнүңүздөрбү? Демек, бул деген нерсе, бул аксамдардын ортосунда карама-каршылык деген нерсе жок. Бир эле лафз болуп калат экен, ушун неме болуп кетиши мүмкүн. Же хос, хакыйка, муфассар, анан кийин ибаратун нас болуп кетиши мүмкүн. Бир эле лафз. Түшүнүңүздөрбү? Карама-каршылык жок. Бир эле лафз көтөтөн табылат. Ар башка табышы мүмкүн. Ар башка. Ар ким келе туруп мажаз болуп калышы мүмкүн ар кандай. Кыскасы айтайын дегеним бул жерде, демек бул аксамдардын ортосунда карама-каршылык деген нерсе жок. Бирок карама-каршылык кайсында бар? Карама-каршылык жок тарабы бар тарабы бар. Өзүнүн ичинде карама-каршылык жок, бирок башкалар менен, башка ар бир неме биатибарда болгон нерселерде карама-каршылык жок. Бирок ошол иатибардын ичиндеги нерселерде эмне болот экен? Карама-каршылык болот экен. Түшүнүңүздөрбү? Иншалла ушул жагын түшүнсөздөр, биягы жеңил эле болуп кетет. Кеттик. Ат-тақсим ал-аввал. Биринчи тақсим. Берки кээ-бирки туруси китептерде вужухун назм деп коет. Ат-тақсим ал-аввал би'атибари вужухин назм. Назм дегенде тактап айтканда эмне деп айттык? Лафз деп айттык. Эмне үчүн назм деп айтып атат алымдарыбыз десе, анткени тааддубан. Адептүүлүктү сактагандыктан эмне деп атат? Назм. Анткени лафз деген нерсе оозунан чыгарып ташталган нерсе. Акалту тамрата ва лафасту навата деп коет. Мисалы үчүн немени курман жеп туруп немесин
дайын экен ыргыттым деп коет. Ошондуктан эгер лафз дей турган болсо ыргытылган нерсе дегенди түшүндүрүп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан эмне кылып атат? Назм деп коет. Назмдын мааниси кандай десе, бул жанагы эме шур мончокко тизүүнү назм деп коет. Мончокто тизүүнү назм деп коет. Түшүнүңүздөрбү? Тартиптөөнү. Демек, фи вужух назм ай туруқун назм. Назмдын туруктары. Анан ат-тaqsim al-awwal bi'atibari al-wad'i дейт. Демек, кайсы тараптан экен? Вада тараптан. Ваданын маанисин сурайм азыр сиздерден. Бирок вада маанисин сурагынга чейин, биякта Шейх Аллама Фатхи ад-Дурайни деген алым айткан экен. Бул ханафилердин бул немеси 4 аксамдын ичинен 20 аксам, 4 таксимдин ичинен 20 аксамды чыгарып атпайбы? Булардын неме кылгандыгы дейт, эң мындай көз неме көркөм нерсе кылган дейт. Ханафилер ушул башка Шафи жумхурлардын мазхабынан караганда ханафилердин бул таксиматтары сонун дейт да, мощный дейт. Түшүнүңүздөрбү? Ханафилердин ушул немеси мощный дейт. Так, бизде вада деген нерсе бар. Ваданын мааниси ким айтып берет? Коюу. Коюу. Эмнени коюу? Бар нерсени коюу. Бар нерсени коюу. Бар нерсени коюу. Молдун сол коюу. Эмне болуп калат? Вада деген нерсени коюу. Эмнени коесуз? Шапканы столдун үстүнө коюу. Тема коюу. Нерсе коюу. Ал мындай тилдик мааниси, бирок бул жакта истилахтагы мааниси керек бизге. Мисалы үчүн вадату шей фалко шей десе, ал неме тилдик мааниси, бирок немедеги мааниси бул жак керек жок, өчүрө берейин, болду, түшүнүктүү. Так. الوضع ده بيق الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى إزاء المعنى بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني. Demek tarif ошол. Ваданын жаттайсыздар. Кийинки сабакта сурайм. Биякта ар бир айтып аткан нерселерге жакшылап көңүл буруңуздар, кийинки сабакта суралат. Арасында мен атайын неме суроого убакыт бербейм, бирок арасынан кыстарып сурап кете берем. Демек, ваданын тарифи ошол. Демек, жаалул лафзи би изаил маана. Бир лафзды алып келесиз. Мисалы үчүн кандай кыласыз? Фломастер деген лафз. Фломастер деген бул сөз болуп атат да. Бул ушул бул маанага, маана деген ушул нерсеге коесуз. Демек, кандай кылып коесуз? Жөн эле коюп болду, ушун менен бүттүбү десе, жок, айтып атат. Бихайсу иза утлиқал аввал, фломастер деген сөздү айта турган болсоз, сиз мени түшүнөсүз, могу нерсени, могу затты түшүнөсүз, могу буюмду түшүнөсүз дейт. Демек, кандай экен вадан мааниси? Бир лафзды бир мааниге коюу. Эгер ошол лафз айтыла турган болсо, ошол маанини түшүнөбүз дейт. Түшүнүктүү? Жөн эле мутлак коюу эмес. Ошону эмне сөздү коюу болуп калат. Сөздү коюу болуп калат бул жерде. Бул жерде башка. Бул жерде сөздү коюу болуп калат. Истилахтагы мааниси ушул болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Бизде илмил вадага деген нерсе бар, иншалла кийин ал окула турган илим. Бул жакта жана Шейх Саид Шариф Журжанидин айткан немелери бар. Бихайсу иза утлиқа деп айтпаш керек, анын мындай деп айтыш керек деген нерсе бар. Ага келишпей эле коёк. Ушул жагын түшүнүктүү болсо кете берейик. Демек, кандай экен? Ат-тaqsimul awwal bi'tibari wad'il lafzi lil ma'na. Түшүнүңүздөрбү? Демек, лафзды мааниге коюу тарабынан. Лафзды мааниге. Бул неме? Вадия ким болот? Арабтар. Ал-арабул аваил, алгачкы арабтар. Ошолор вадия болуп эсептелет. Вадия улуга болуп эсептелет. Алар эмне кылган? Мисалы үчүн бизде деле кыргыз сөзүндө деле эмне кылган? Мисалы үчүн ай деген сөздү тиги немеге коёк деп коюшкан да убагында. Ошондой. Арабтар дагы ошондой коюшкан. Мисалы үчүн курси деген нерсени мына отура турган нерсеге коёк. Асман деген нерсеге сама деп коёк деп ошентип коюшкан. Демек, ал алгачкы арабтар. Так, айтып атат. Демек, ат-тaqsimul awwal. Ат-taqsimul awwal lil-lafzi. Лафзды бөлөт экенбиз. Кайсыл тараптан бөлөт экенбиз? Би'атибари вад'ил лафзи лил-ма'на.
Түшүнүңүздөрбү? Тагдирул калам ушундай. Ар бир немеде сиз тагдирул каламга көңүл буруңуз. Каламдын өзү немизи, өзү түпкүлүгү кандай болгон? Бул жакта кыскартып алып кетип атат да. Ат-тaqsimul awwalu lil-lafzi. Кийин немеңиздерге алганда жазып коесуздар китебиңиздерде. Lil-lafzi. Лафзды бөлөт экенбиз. Кайсы тараптан? Би'атибари wad'il lafzi lil-ma'na. Ошол лафзды мааниге коюу тарабынан. Түшүнүңүздөрбү? Al-lafzu bi'atibari wad'ihi lil-ma'na. Lafzды ошол маанага коюу тарабынан алып карай турган болсок, ala arba'ati aqsam дейт. 4 аксамга бөлүнөт дейт. Al-khas wal-'am wal-mushtarak wal-mu'awwal. Түшүнүңүздөрбү? Khas, 'am, mushtarak, mu'awwal. Ta'riful khas. Khastын тарифине неме дейбиз? Бул жакта хашиясына неме кылып коек. Би'атибарил wada деп айтып турат. Хашияны караңыздар. Ay min haythu innahu wudi'a li ma'nan wahidin aw akthar. Bir maniga koyulganbı, же болбосо көп маниге коюлганбы? Ma qat'in nazar an isti'malihi fi ma'nahu al-haqiqi aw al-majazi. Анткени истиамал хакый маанисинде колдонулуп атабы, мажази маанисинде колдонулуп атабы, ал кайсы иътибардан болгон? Би'атибар истиамал болгон. Бул башка таксим болгон. Түшүнүңүздөрбү? Биз кайсы тарабынан көңүл бурат экенбиз? Вада тарабынан гана. Вада тарабынан алып караганда бизде эмне болгон? 4 аксам эле болгон. Хакыйка мажаз кирген эмес бул жака. وما قطع النظر عن ظهور المعنى أو خفائه. Бул дагы башка таксим болгон. Түшүнүңүздөрбү? Ага карабайбыз. Кайсы тарабынан карайт экенбиз? Бул бир маниге коюлдубу, же болбосо көп маниге коюлдубу? Негизи бул жерде кыскача айтып койгон. Ар бир өзүнчө бир вададан коюлганбы, же болбосо бир нече авдуа менен коюлганбы? Ал туурасында сөз кылабыз. Так, тарифул khas. Al-khas. Так. Бул жакта муаввал, каяктан муаввал насл. الخاص والعام والمشترك والمؤول. Бул неме Нурул Анвардын астындагы немесин карап ойлоп коюңуздар. Азыр иншалла бияктан өзүнчө бияктан жазып неме кылабыз. Al-khas lafzun wudi'a li ma'nan ma'lumin aw li musamman ma'lumin 'ala al-infirad дейт. Демек khas дегенибиз кайсы экен? Лафз деп атат. Демек бул жакта эмне болуп атат? Тaqsimu kulli ila juz'iyatihi болуп атат да. Демек khasга эмне алып келип атабыз? Лафз деп алып келип атабыз. Кандай лафз экен десе, вудия дейт. Вудия дегенде эмнени чыгарып коюп атат? Вудия лиманан дегенде эмнени чыгарып коюп атат? Бизде мухмалаттар деген бар. Зайттын немеси эмне болуп калат? Дайыз болуп калат. Чай деген нерсе, чай иче турган чай болгондо, пай деген нерсе бул мухмал болуп калат, маниге коюлган эмес. Ошол мухмалаттарын чыгарып калат. Анан вудия лиманан дегенде сиздер далаланын канча түрү бар мантыкта? Далаланы канча? Далала лафзия. Кандай бар? Далала лафзия, далала вад'ия, далала aqliya, далала таби'ия дегендерди өттүсүздөр беле? Же жаңы болуп атабы? Сиздерге мантыкта келген жок балы? Айтылыш керек да негизи ал. Же бул китепте балким келбегендир силердин китебиңерде. Бирок ал негизи мабахисул алфаз деп коет. Ошол жанагы куллияттарга киришкенге чейин окулат да ал немелер, мабахас. Бизде далала 3кө бөлүнөт. Далала башында 2-ге бөлүнөт деп коеюн. Далала лафзия болот, анан далала гойру лафзия болуп бөлүнөт. Анан далала лафзия, гойру лафзия ар бири дагы 3кө бөлүнөт. Далала вад'ия, анан далала aqliya, анан далала таби'ия. Далала таби'ия дегенде кандай десе, мисалы үчүн бирөө ажарым ооруп аткан болсо, деп айтса, эмне болот? Көкүрөгү ооруп атат, жөтөлүп калган экен деп түшүнөбүз. Же болбосо бирөө кыйналып аткан болсо, аны ооруп атканын түшүнөбүз, үн чыгарып аткан болсо. Буну далала таби'ия деп коет. Табият ошого далат кылып атат. Эмне кылып атат? Ооруганга далат кылып атат. Муну. Атайын бир лафз коюлган эмес буга. Далала aqliya деген кандай? Мисалы үчүн Кудай сактасын, бир неме болуп кетти дейли, бир кырсык болуп кетти дейли. Анан мынтип адамдар табыш кыйын болуп атат да. Анан бир үн чыгып атат да. Демек ошол үнүнөн не деп билебиз? Анын тирүү экендигин билебиз да, дагы деле тирүү экендигин билебиз. Муну далала aqliya деп коет. Анан үчүнчүсү бизде далала вад'ия болуп калат. Далала вад'ия дегенде бир лафзды бир мааниге коюу. Азыркы биз айтканыбыз. Ошол тарабынан. Эми бул жакта вуди'a ли мa'nan дегенде, демек лафзун вуди'a ли ma'nan дегенде эмнени чыгарып атат? Ма кана далалатуху бит-таб'i ва бил-aql. Далала aqliya менен болгон нерсени чыгарып салып атат. Далала таби'ия болгон нерсени чыгарып салып атат. Түшүнүңүздөрбү? Демек далала эмне болуш керек экен? Вад'ия болуш керек экен бул жакта. Aqliya кирбейт, неме таби'ия кирбей калат. Лафзун вуди'a ли ma'nan ma'lumin
Демек лиманан ма'лумин деп атат. Мана ма'лум болуш үчүн боло турган болсо, анда бизде бул жакта келет муштарак эң белгилүү бул жактар сиздерге. Муштарак чыгып кетет. Анткени муштарактын мааниси белгисиз. Айын деп кое турган болсоз, андан не максат кылынып атат билбейсиз. Ага сөз түрдө эмне керек болот? Карина керек болуп калат. Түшүндүрбү? Жол болсо, мисалы үчүн биякта келет, кур мааниси келет. Кур бул хайдка дагы немеге тухурга дагы колдонулат. Хайдка дагы тухурга колдонулат. Түшүндүрбү? Демек бул неме кур деп айтыла турган болсо, биз анын мааниси же хайд экендиги же тухур экендиги бизге анык болуп белгилүү болбойт. Аны атайын биз өзүнчө иштихат кылып отуруп, анан бул мында максат хайд экен деп айтып атабыз, башка бир себептерге таянып. Болбосо вада тараптан алып карай турган болсок, кур экөөнө тең коюлган болуп атат да. Түшүндүрбү? Ошондуктан лиманан ма'лумин дегенде мааниси белгилүү боло турган болсо, анда муштаракты чыгарып салат. Демек кандай экен? Бул лабзуну удиа лиманан. Бир мааниге коюлган. Кандай мааниге коюлган десе, бул маани эмне экен? Ма'лум, белгилүү экен. Белгилүү болуш керек экен. Аули мусамман ма'лумин. Жол болсо, мусамма ма'лум деген бир затка. Мусамма деген, мисалы үчүн бизде биякта хоостун 3 түрү бар да. Хоос джинс, хоос нав, хоос айын болот. Демек бул лиманан ма'лумин дегенде не кирип кетет? Хоос джинс менен хоос нав кирип кетет. Инсан, рожул деген кирип кетет. Ал эми лимусамман ма'лумин деп айткан сөзүбүздө эмне кирип кетет? Зайд деген кирет. Хоосул айын кирип кетет. Түшүндүрбү? Уйку келип атабы? Ораза шалдыратып коюп атат, Так. Аули мусамман ма'лумин, анан айтып атат кандай болуш керек экен? Ал-инфирад дейт. Демек, вуди лиманан ма'лумин, аули мусамман ма'лумин, ал-инфирад деген экөөнө тең тиешелүү болот. Лиманан ма'луминге дагы, анан ли мусамман ма'лумин дегенге дагы тиешелүү болот. Экөөнө тең кайтат. Демек, өзүнчө жекече коюлган деп атат. Жекече ал-инфирад ай биқат'ин назари анил афрад. Анын афродторуна көңүл бурабызбы, ал жагына биздин ишибиз эмес. Афродторуна көңүл бурбайт экенбиз. Жөн эле эмне кылат экенбиз? Маанисине гана көңүл бурат экенбиз. Сиздер азыр бир неме кылып, зээниңиздерди неме кылып туруңуздар. Анткени бул жакта айта турган нерселер тонкирээк. Даяр болуп туруңуздар, азыр. Оор нерселер айтылат. Бул жакта инфирад дегенде караңыздар. Ал-мураду бил инфирад дегенден максат эмне экен? Қат'ул мушарака. Мушарака шериктеш болуу деген нерсени алып салуу, тыйып салуу дейт. Ман'ул мушарака деген. Ай ядуллу лафзу ала ма'нан вахидин. Лафз деген бул да хоос дегенибиз кандай экен? Ал-лафзу аллази ядуллу ала ма'нан вахид. Бир мааниге далалат кыла турган лафз. Саваун кана залика ал-ма'на вахидан. Мейли ошол маани вахид болсун дейт. Бирок кайсы тараптан? Биш шахс боло турган болсо зайд кирип кетет. Ау бил науи, нау боло турган болсо рожул кирип кетет. Ау бил джинс боло турган болсо джинс инсан кирип кетет. Ау бил ма'на al-хакики, же болсо хакикий мааниде болсун дейт. Жок, хакикий маани дегене кал илми вал жахли деп атат. Бул жакта немени айтып атат? Мындай сыпат болгон нерселерди айтып атат. Ау бил ма'на al-i'тибари, же болсо i'тибари мааниде болсун, ка асма'ил а'дад. Бул жакка азырча пока килишпей турайлы бул жерде. Бул жакта айтайын дегеним азыр Так, доскага жазайык. Так. Бизде так. Хос ал-айн, же болсо хосул шахс бар, анан хос النوع خاص الجنس زائد так رجل инсан. Бул усул фихтеги джинс болгон, усул фихте нау болгон, бул мантыктагы нау немелерге карама эки башка. Бияқта азыр астын айтат. Демек, не деп айтып атат? Хос дегенде, демек, бир белгилүү бир мааниге коюлган. Мунун мааниси кайсы? Рожулдун мааниси кайсы? Куллу закарин балиг. Рожул деген мааниси эмне экен? Демек, балагатка жеткен немеде эркекти рожул деп коет. Инсан боло турмаса, мунун мааниси эмне? Хайван натык. Хайван натык. Демек айтып атат. Бул рожул хос болуп атат. Эмне үчүн десе,
Рожул ушул маниге коюлуп атат дейт. Могу маниге. Ушул маниге коюлуп атат дейт. Бул мани кайсы болуп атат? Бизде бир эле мани болуп атат да, эки мани эмес. Бул бир эле мани болуп атат. Түшүнүңүзбү? Бир эле мани болуп атат. Бирок мейли бул жакта афроддор болсун. Мисалы үчүн рожул дегенге баардыгыбыз рожуга киребиз. Ал афроддорун эске албайбыз. Жөн эле эмне кылат экенбиз? Рожул деген сөздү ошол кулу закарин балиг, закар балиг деген гана маниге коет экенбиз. Афроддорун неметпейбиз, назар салбайбыз, аларга этибар кылбайбыз. Акыл, кабир дегендерде эске албайбыздар. Жок, аларды эске албайбыз. Инсанга келе турган болсок, инсан деген сөздүн мааниси кайсы болуп атат? Хайваннат. Болбосо инсандын бир нече афроддору бар. Инсандын бир нече афроддору бар. Түшүнүңүздөрбү? Баарыбыз инсанга киребиз да. Бул дүйнөдө канча миллиард? 6 миллиардбы канча? 7 миллиард болуп калыптыр. Ошол 7 миллиарддын баардыгы эмне болот? Инсанга кирет. Бирок биз бул жакта инсанды ошол 7 миллиард инсан адамга инсан деп айтылса деле, инсанды бул жерде эмне кылып атабыз? Бул жерде эмне кылып хаоска киргизип атабыз. Эмне үчүн хаоска киргизип атабыз? Анткени биз хайван натык деген маанинин өзүн гана карап атабыз. Анын афроддорун караган жокпуз. Бул жакта. Афроддорун караган жокпуз. Түшүнүңүзбү? Могу маанисин гана карап атабыз. Бул жакта да маанисин, афроддорун караган жокпуз. Түшүнүңүздөрбү? Афроддорун караган жокпуз. Демек, эми бизде аам деген нерсе бар. Хоос менен аамдын айырмасы кандай болот? Хоос бир нерсеге айтылат, аам жалпылай калат. Көп нерсени камтыйт. Бизде кандай? Афроддордон камтыган. Афроддордон мани кандай дейсиз? Афроддордон мани. Мына ошондой болуш керек. Демек, аам менен хоостун айырмасы кандай болуш керек? Демек, хоосто только манини камтыйт, афроддорун камтыбайт. Аны чыгарып салабыз. Аны эске албайбыз. Ал эми аамга кире турган болсок, эмне болуп калат? Аамга киргенибизде, мисалы үчүн, аль-муслимун дегенибизде, эмне болуп калат? Бул жакта маанисин. Мусулман деген мааниси эмне? Ман сабата лахул ислам. Исламдык ман аслама деп коелу. Ман аслама деген сөздүн мааниси эмне болуп атат? Ман аслама деген сөз аам болуп атат. И плюс мунун афроддорундагы эмне кылып атабыз? Камтыйт. Максат кылып атабыз. Бул мусулман муслимун деген сөз эмнеге коюлган экен? Ман аслама деген затка и плюс анан ман аслама зат деген сөздүн маанисин ман аслама деген сөздүн маанисинин астына кирген афроддор бар да. Ошолордун дагы коюлган экен. Ошолордун дагы камтылган экен. Түшүнүңүздөрбү? Демек, хоос менен аамдын кайсы фаркы кандай экен? Мунун мааниси деле аам. Болуп атат. Хайванаттык деген ичине бүт баарыбыз кирип кетип атабыз. Бирок афроддордун максат кылган жокпуз. Бул жакта эмне кылып атабыз? Ошол маанисин, аам болгон маанисин камтып атабыз дагы, и плюс афроддорун дагы максат кылып атабыз. Демек, фаркы эмне экен? Ушул экен. Сиздер ушуну түшүндүңүздөрбү азыр? Мен сиздерге сонун бир азыр таксим неме кылып берем, ондан жакшыраак. Ошону жаттайсыздар. Өчүрө берейин, а? Анан бизде билесиздерби? Бизде 4-чү неме кысымды муаввал кылып айттык го. Муаввал. Бирок Шейх Содруш Шария, Шархул Виқоянеси, Тавдих денеси, Танқих Тавдих денеси, ал айтат, ал муаввалды бул неме аксамга киргизбейт. Бирок анын айткан сөзү чын, турага ошол жакыныраак. Ал 4-чү анда кысым 3 болуп калабы десе, жок, аамды 2-ге бөлөт дагы. Аам өзүнүн ичинде 2-ге бөлүнүп калат. Ошондо 4 кысым болуп калат бул жакта дагы. Азыр аны да айтып кетебиз. Al-lafzu in wudi'a li ma'nan wahidin bila mulahazati ona nime jat olsaslar gerek bolot bu. Aya пайдалуу. Bila mulahazati al-afrad فهو ne bolуп экен? Хоос болуп экен. Демек, лавз айтып атабыз. Эгер бир мааниге коюла турган болсо, кандай? Жанагы инсан деген
лафз болуп атат да. Бул эмнеге коюлган? Хайванаттык деген мааниге коюлган. Эми айтып атат. Ин вуда лиманан вахидин, бирок била мулахазатил афрод. Бул жакта биз афроддорду максат кылган жокпуз. Валам юксат минхул афрод да. Негизи бул ибараны мондай кылып койсок болот. Била мулахазатил афрод эмес, валам юксат минхул ал афрод да. Ва афрадуху гайру мақсуда. Ва кана афрадуху гайру мақсуда. Гайру мақсуда. Демек афроддор максат болбой турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Хос болуп калат. Афроддор максат болбойт дегенде кээ биркилердин афроддору болушу мүмкүн. Хос джинс, хос айн неме навада. Кээ биркилердин афроддору болбошу мүмкүн. Ал кандай? Зайтта, хосул айында. Түшүнүңүздөрбү? Бул жакта тура эмес түшүнүп албашыбыз керек. Хосту афроддор болуш керек деген нерсе эмес. Кээде афроддор болуп калат, анан болбой калат. Эгерде афроддор болуп кала турган болсо, ал эмне болот? Максат кылынбайт деген мааниде. Түшүнүңүздөрбү? Демек бул хос болот экен. Так, ва ин кусида, бул жакта мону улап кетесиз, мон жакта. Мону улап кетесиз. Ва ин вуда лиманан вахидин ва кусида афродуху фахуа аам болуп калат экен. Демек афроддор максат боло турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Аам болуп калат экен. Демек муслимун дегенде өзү немеде мааниси дагы, анан афроддор дагы эмне кылат? Максат кылынат. Афроддор дегенде аял эркек. Мусулман деген бүт бар, кемпир чал болсун, аял эркек болсун, бүт барлыгына эмне деп айтылат? Мусулман деп айтылат. Так. Ва ин удия لمعان متعددة بول جاكتا أي مختلفة فهو مشترك. Эми айтып атат, эми бул жакта бир эле мааниге коюлган. Мисалы үчүн инсан деген мааниси эмне болгон? Хайванаттык гана болгон. Инсан деген сөз хайванаттык гана аталган. Рожул деген закар балик деген гана аталган. Бирок муштаракка келе турган болсок, бизде айын бар. Айын деген бир нече маанилерге коюлган. Айын немеге көзгө айтылат, неме булак айтылат, күнгө айтылат, кыскасы бүт нерсеге айтылып кете берет да. Ошол айын неме бир нече мааниге коюла турган болсо, көп лиманин бул неме сыфа кашф болуп эсептелет. Көп маанилерге коюла турган болсо, тактай айтканда бул маанилер мухталифа болуш керек. Бири-бирине карама-каршы болгон маанилер да. Көз дегендин мааниси башка, алтын дегендин мааниси башка, булак дегендин мааниси башка да. Ар биринин маанилери ар башка. Ошондой боло турган болсо, анан бул эмне болуп калат экен? Муштарак болуп калат экен. Түшүнүңүздөрбү? Анан муаввалды биз неме Шейх Содур Шариянын мазхабында айтпайбыз. Анан бул жакта айттык да. Биз кайра могул жерге айтайык. Ва ин кусида афрадуху ала сабилил истиграк боло турган болсо, ала сабилил истиграк дегенде бүт ал-муслимун дегенде бүт афроддордун бирөөсүн калтырбай тең баардыгын камтып ала турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Шейх Содур Шариянын көз карашында бул аам болуп калат экен. Ва ин кусида афрадуху ала сабили шумул. Бизде шумул деген нерсе бар, анан истиграк деген нерсе бар. Истиграк деген полностью камтып алуу деген. Куллиян камтып алуу. Шумул деген жалпылай эле камтып алуу. Бирок баардыгын камтып алуу шарт эмес. Мисалы үчүн, жаатуллаб деп кое турган болсо, эгерде истиграк кыла турган болсок, полностью 10 баардыгы келиш керек. Эгерде жаатуллабун деп айтып кое турган болсок, жаатуллабун дегенде 2-3төн көп адамдар келди деп коет. Түшүнүңүздөрбү? 2-3төн көп адамдар келди. Андай боло турган болсо, ва ин кусида афрадуху ала сабили шумули. Шумул дегенде бунда да жалпы көпчүлүк деген нерсенин мааниси бар, бирок баардыгын толук камтып алуу деген нерсени түшүндүрбөйт. Ошондой боло турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Жам мунаккар болуп калат экен. Rijal муслимун дегендей болуп калат экен. Түшүнүңүздөрбү? Демек жама мунаккар Шейх Содур Шариянын мазхабында бул ошол 4-кысым болуп эсептелет. Муаввалды киргизбейт. Муаввалды эмнеге киргизбейбиз? Анан муаввалга келгенде айтабыз. كتك الخاص هو لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد سواء كان ذلك المعنى وشل معنى بيست لفظ بار أنا معنى ورا لفظ موضوع ده قوس الموضوع ده جن نرسيه نيدا قوت كمس لفظ ده قوت كمس الموضوع له معنى ده قوت كمس ميل وشل معنى ويس لفظ قويل عن معنى ميولسون شخص مولسون Şahs деген айын бола турган болсо, белгилүү бир нерсе зат бола турган болсо, казайдин болсун, ау науан, же болбосо нау болсун, карожулин, ау джинсан, ка инсанин. Так.
Aslında turat ka insan hadhihi al-amthilatu ala istirah al-usuliyyin. Usuliylerin nemesini istirahına. Ve amma ala istirah al-mantıkiyyin fe misalu naw'a misallarda tutulması aslında insan, ha? İnsanga. Ve misalul cinsi hayvan deydi. Hayvan o'sha yol qo'yilgan jinsga misol bo'lib qolgan. Bu joqda inson bizdan yol qo'yadi, jins bo'lib qolyapti. İnsanın ma'nosi ne? İnsanın ma'nosi hayvon notiq, biroq bu joqda muxtaliful ahkam, biz ahkamga qaraymiz-da. O'shol tarafdan jins bo'lib qoladi-da. Tegida olib turgan bo'lsa, mantiqda olib turgan bo'lsa, jins al joqdan yol qo'yadi, hayvon bo'lib qoladi. Hayvon ichida inson bor, faros bor, eshak bor, at bor. Misol uchun uchini olib kela turgan bo'lsa, bularning barini hayvon deb ataladi. Hayvan. Biroq bularning har birining haqiqatlari, mahiyatlari har boshqa bo'lganlikdan hayvon yo'l qo'yadi, aning jins bo'lib qoladi. Endi bu joqda insonga kela turgan bo'lsak, biz hukmga qaraymiz-da, shariatda, usul fiqhda hukmga qaraymiz. Inson degan so'z ichine zakar bilan nima, rojul bilan imro'a kiradi. Erkek bilan ayol degan narsa kiradi. Bularning da nesi ahkamlari muxtalif bo'lib hisoblanadi. Tushundingizmi? O'shondan jins deb atalib qoldi. Rojul bo'la turgan bo'lsa, buning ahkamlari muttafiq bo'lgan narsaga nav deb qo'ydi. Demek qanday ekan rojul degan narsa, bütele rojul bir-birining hukmlari o'xshash. Ayollardan hukmi boshqa bo'lib turadi. Zaten beri biliyor. Tak. Misaluhu emi bu xosqa misal olib kela turgan bo'lsak, qawluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru deydi. Demek talaq algan ayollar nima qilsin deydi? 3 quru o'tsin deydi. 3 quru o'tsin deydi. Qurdun ma'nosi ne deganda endi bu joqda aytib beradi. Tak. Bu oyatda hozir jazayıq, praktikaga qilayıq. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bizde wal mutallaqat var. Biraz ruşlu üçüne gana to'xtalib turayıq. Anan salasa var, anan quru var. Mutallaqat bizde qaysi g'ayri xos bu, jam bu? Amga kiradi. Ani kelmey uchun siyag'ul umumda kiradi. Al muhalla bi al deb keladi. Alif lam bilan boshlanganlar bular umumga kiradi. Ikkinchisi salasa degan bizde nima bo'ladi? Xos bo'lib qoladi. Al-a'dad min al-xos degan ereje var. Demek qaysi li bo'ylasam bo'lsin, bu xosdan bo'lib hisoblanadi. Anken ne uchun xos bo'ladi? Anken salasa degan wudi'a li ma'nan ma'lumin. Belgili bir ma'noga qo'yilgan. 3 dese 2,5, 3,5, 4 degende tushunmaysiz da 3'tü gana tushunasiz. Tushundingizmi? Anan quru degan narsa var. Bu yerda o'sha yerda ishkal bo'ladi. Quru deganda bu nima bo'lib qoladi? Bu bizda nima bo'lib qoladi? Mushtaraka girib qoladi. Alloh yaftah alayk. Demek mushtarak. Mushtarak bo'lganda qurb nega qo'llanadi? Je hayitqa, je tuhra qo'llanadi. Endi biz bu joqdan İmam Şafii aytadi, tuhurni maqsad qilamiz deydi. Adam bizde maqsad olimlar bo'lib o'tirmoqsa, hayitni maqsad qilamiz deydi. Bunun bayoni qandaycha? Biz bu joqdan qur'dan qandaycha maqsad tuhur nima hayit deb aytdik. Nima uchun tuhur emas? O'shoning sababini hozir bayondab beramiz. Так, misal bunu tuhur deyip turgan bo'lsak, tak. Tuhur bu joqda bu hayit. Tuhur to deb qo'ying, to ha. Bu içindegiler hayit bo'lib o'tadi. Qandaycha biz nima qilamiz desa, biz aytamiz. Bizde bil ittifaq baynana ve bayna Şafi'iyyati anna at-tuhra allazi waqa'a fihi at-talaq yuhsabu min al-idda. Bizning o'rtamizda ittifoq bor. Eğer Şafiilarda bo'lgan ma'qul, bizda ma'qulmiz. Ne deb? Eğer qaysi bir tuhurda talaq tusha turgan bo'lsa, o'shol tuhur neden hisoblanadi? Iddadan bo'lib hisoblanadi degan narsa bor. Adam bil ittifaq baynana ve bayna Şafi'iyyati al-hayd allati waqa'a fihi at-talaq la tuhsabu min al-idda. Eğer qaysi bir hayitda nima tusha turgan bo'lsa, talaq tusha turgan bo'lsa, al iddadan bo'lib hisoblanmaydi. Tushundingizmi? Endi qarab ko'ringizlar. Bu joqda 1 2 3 deb qo'yamiz. Biz yerda İmam Şafii aytganday nima qila turgan bo'lsak,
саласата куру дегенде атхар маанисин ала турган болсок. Атхар маанисин ала турган болсок, анда эмне болуп калат? Так, мону алайын. Биякта бир тухур көрүп атат. Биякта бир тухур эки болуп калып атат, 1-2 камил болуп калып атат. Анан бул жакта эгерде могу тухурдун дагы билген күндөрү бар да, мындай күндөрү бар. Эгерде талак могул жерде түшө турган болсо, анда эмне болуп калат? 2 анан 3-түн жарымы болуп калат. 3-түн кээ-бири деген нерсе болуп калат. Анда бул жакта хостун мааниси чыкпай калат бизге. Хост бизге бөлчөк менен эмес, толук 3 болуш керек болуп атат да. 2,7 деген нерсе болбош керек. 2,8 деген нерсе болбош керек. Түшүнүңүздөрбү? Демек, эгерде эми бирөө айтышы мүмкүн. Эмне үчүн бул жактан могу биринчиден 1-2, могу биринчиден деле талак берсе болобу деп айтышы мүмкүн да. Сиздерде да ошондой суроо туулдубу азыр? Биринчи убакыт келгенде деле анда отура албайт да. Аялдын эмесин келишин, хайдын келишин анда отура албайт. Келсе деле баары кечигип калган болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Ошондо да эмне болуп калат? Толук 3 болбой калат. 2,9 болуп калышы мүмкүн. Толук 3 болбой калат. Түшүнүңүзбү? Эми эгерде имам Шафииңдей кылып туруп, тухур деп, мону неме кылып эсептеп, анан молгунун да 4-чүнүн да эсептей турган болсок, анда эмне болуп калат? 1-2 3 3төн ашып калат. Түшүнүңүздөрбү? Эми ошондуктан бизде бул жакта эмне үчүн хайтты максат кылып атабыз десе, эгерде биз бул куруудан хайтты максат кыла турган болсок, 3 деген сандын мааниси толук болуп чыгат деп атабыз. Кандайча? Мисалы үчүн ошол могу тухур деп коелу, могу тухур. Тухурдан кийин могу хайт болуп башталды да. Бизде хайтта талак берген болбойт. Түшүнүңүздөрбү? Тухурда бериш керек болуп калат. Талак немеде бериш керек болуп калат. Эгерде бул неме кыла турган болсо, тухурда талак бере турган болсо, тухурдан кийин эмне келет? Тухурдан кийин хайт келет. Хайт келет. Анан тухур, анан эмне болуп калат? Хайт келет. Тухур, анан хайт келет. Демек талак могуда түшүп атат да. Талак ушуда түшүп атат, ушул тухурда. Ушул тухурда түшө турган болсок, хайт эмне болуп атат? Толук болуп өтүп атат. Кийинки хайт толук, анда эмне болуп калып атат? 3 хайт деген нерсе бизде толук болуп калып атат. Ошондуктан биз бул жакта куруудан эмнени максат кылып атабыз? Саласа деген хостун мааниси толук чыгыш үчүн куруудан хайт маанисин максат кылып атабыз. Түшүнүңүздөрбү? Мен жана неме кылып, беркиден немеден адашып алдым. Кээ бирки шейхтер ошентип айтыптыр. Жанагы иддада талак түшпөйт деп. Талак түшөт. Түшүнүңүздөрбү? Талак түшөт. Анткени буга хадис бар да. Жанагы Пайгамбар Расулуллах саллаллаху неме Ибн Умар радиаллаху айткан сөз бар. Мурибнака ли раджаха деп. Хайтта талак берип койгон болот. Анан кийин Умар радиаллаху барып айтат да. Балаңа айт кой, неме муража кылып кылсын дейт. Эгерде талак түшпөй турган болсо, анда муража кыл деп айтпайт эле да. Түшүнүңүздөрбү? Талак түшөт немеде. Мен жаңылышып алдым. Демек, түшүнүктүү? Ушул жер түшүнүктүү же түшүнүксүз болуп калды? Суроо барбы, жокпу? Кийинки сабактарда сурайм, Шартилер хайыздын ичинде берсең, тухурга илешпей калат да. Биздики хайызда болсо биз тухурда талак берсе, алар деле тухурда талак берсе, алар деле 3 болот да. Алар тухурда талак бере турган болсо, өз негизи талакул машру эмнеде болуп атат? Биздин сөз машру болгон, шарият уруксат берген талак туурасына кетип атат. Ал эмнеде болуп түшүш керек? Тухурда бериш керек болуп калат. Тухурда, ушул тухурда бере турган болсо, эмне болуп калат? Биздики толот хайыз үч. Алардыкы эмне болуп калып атат? Толбой калып атат да. Алар эмне толбой калат? Анткени ошол тухурда түшкөндө, мисалы үчүн, ортосунда бир нече убакыт өтүп кетип атат да, бир аз убакыт. Хайт болуп таза болгон уже бир канча убакыт өтүп кетти. Хайт бүтүп туруп, тазалыкты көргөндө 1-2 секунд болобу, баары бир өтүп кетип атат да. Бир аз убакыт болобу, 1 минут болобу, баары бир убакыт өтүп кетип атат. Бар тазалык деп алган үчүн болот да байчы. Бул жакта азыр сиздин сурооңузду неме этип түшүнүп атам. Сиз айтып атасыз, тухурдун башында берсек да. Тухурдун башында берсеңиз дагы сиз жанагы хайттын токтоп тургандыгын неме эте албайсыз да. Хайт Канчалык уже убакыт өтүп кетет да. Ошо талак бергениңизге чейин убакыт өтүп кетип атпайбы? Мисалы үчүн азыр айтта телефон чалып, мынакей меники бүттү деп айтканда эле, бүттү деп айткан аралыгына сиз эми талак деп айтардын арасына канча бир нече убакыт өтүп кетип атпайбы? Демек толук 3 болбой калып атат. Түшүнүктүбү? Баду салис деп коет ошону. Салис дегенден максат могу биринчинин максат кылат. Ошо биринчинин кээ бири гана болуп калып атат. Могу экөө толук болуп атат, могу толук болбой калып атат. Түшүнүктүү же түшүнүксүз болуп атабы? Уялбай сураңыз да, түшүнүксүз болсо.
Кейін қалып кетпесіне түшініксіз болып бойдан. Ақыл? Демек, кәлимату саласа исмун хос болып атады. Анткени 3 деген нәрсе 4-ті түшіндірбейді, 2,5 деген түшіндірбейді. Вудуа ли ададин маълумин 3 деген немеге қойылып атады. Файраду, мына ошондуктан бул хос болгондон кийин Кур'дан не максат кылынат экен? Хайт максат кылынат экен. Лиятахаққақа мағна ал-хоста. Хостың маниси бұл жақта ишке ашыш үшін, хостың манисіне амал қылыштығы үшін не алыш керек екен? Біз бұл жақта хайт деп айтып отырмыз. Фаиза туллиқат фит тухри, егер бұға тухрда талақ бере тұрған болса, такуну иддатуха саласа хиядин кавамила. Егер тухрда неме қыла тұрған болса, тухрдан кейін не келеді? Тухрда талақ түшіп жатады. Андан кейін хайт келеді. Демек бұл жақтан не болып қалады? Хайт үчетең толық болып қалады дейді. Так. Алем егерде тухр деп есептей тұрған болсақ, анда тухро неме иддатани ва баъду салиса болып қалады. Екі анан үшеуінің кейбірі болып қалады. 3 толық болбай қалады дейді. Хукмуху бұл кейінгі сабаққа неме қылайық иншалла. Хукмуху адам мақсат емне неме қыламыз иншалла. Аллаху алам бис-сауаб ва илейхи маржиун мааб.